Мен жакшы угулуп көрүнүп жатамбы? Чатка жазып туруңуздар. Сиздер канчалык ачык, канчалык активдүү болсоңуздар, ошончолук биздин сабагыбыз жакшы өтөт айымдар. Бүгүн акча психологиясы боюнча вебинар. Инстаграмдагы айымдарга бир сыр айта кетейин. Биз Zoom'дан өтүп атабыз. Мен азыр в основном компьютерди карап сүйлөйм. Сиздер дагы Zoom'га кирсеңиздер болот. Же болбосо ушул жерден угуп туруңуздар. Кечээ бизде биринчи вебинар болду. Ал жакта мен айым проектин сиздерге тааныштырдым. Айым проекти деген эмне? Бул бизди жертва абалынан чыгарган, достигатор абалынан чыгарган, жеңил, өзүбүздүн чыныгы, барктуу, баалуу айымдык образыбызга алып келген проект да. Бул жөн эле куру сөз эмес, бул проекттин ичинде толтура деген сабактар, ушундай Zoom разборлор болот, сонун инструмент техникалар берилет. Ошолорду колдонуп, угуп, жасап, биздин колдоону алып, анан сиздер эмне жертва абалдан чыгасыздар, достигатор абалдан чыгасыздар. Өзүңүздүн чыныгы, энергияңызды ачып, айымдык энергияга келесиздер, айымдар. Ошон үчүн айым проектине катталуу азыр активдүү жүрүп жатат. Бүгүн эртең чоң скидка менен катталабыз. Санерде тоскойчу Айлен. Микрофон турду, карайбыз айымдар. Инстаграмда да кыздар бар. Айым проектинин негизги 3 бөлүгү бар. Бул биринчиден өзүбүз менен контактта болуу, байланышта болуу, өзүбүздү түшүнүү, самооценканы көтөрүү, ичибизде коркуулардан чыгуу, травмалардан чыгуу, кандайдыр бир хроникалык оорулар бар болсо аны кое берүү, айыгуу, иммунитетти күчтөндүрүү, энергияны көтөрүү, ушул багытта иштейбиз. Бул биринчи где-то 3 жума иштейбиз бул менен, өзүбүз менен контактта болуу. Андан кийин өзүбүз менен байланыш түзүп алгандан кийин, Кудай буйруса, үй бүлө менен байланыш түзүү модулуна өтөбүз да. Бул жерде 2 жумадай иштейбиз. Жолдошубуз менен жакшы мамиледе болуу, анын ханышасы болуу, жолдошуңду сыйлоону үйрөнүүбүз, жолдошубузду көп аялдар үстүдөн карайт. Андай эмес, мындай эмес, акчаны анча таппайт, фигурасы анча эмес, анан төркүн туугандары анча эмес, иши кылып күйөөгө болгон миллиондогон список, тизме претензия толтура. Бул ошол нерсе болгондо ал үй бүлө ийгиликке жетпейт, байыбайт, ортодо ынтымак болбойт, балдарга коопсуз атмосфера болбойт. Мына ошол нерселерди кетирүүгө мен сиздерге сонун техникаларды берем, колдоо берем. Өзүм топтогон сонун тажрыйба, билимдерим менен бөлүшүп, сиздер жолдошуңуздарды жаңыдан сүйүп каласыздар, айымдар. Бүгүн жаңы эле бир кыз жазды. Жаш эле кыз экен, 25-тердин тегерегинде. Айтып атат да, жолдошум дейт, проблемасы мындай экен. Жолдошум мурунку бывший девушкасы бар эле дейт. Ошол менен жазышып, сүйлөшүп ушинте берет дейт да. Ал кыз да турмушка чыккан экен, баласы бар. Бул экөө да 5 жылдан бери жашайт, баласы бар экен. Анан айтат, ушу кетип ажырашат окшойм дейт. Ушул кыз тажатты дейт да. Эми бул кыздын көзү азыр бир эле ошол соперницасын көрүп атат да, күйөөсүнүн бывший девушкасын көрүп атат. Ушул менин жашоомду бузуп атат деп фокусту ошол кызга кармап алган да. Анан эмне ажырашууга баргысы келип атат. Эми ал кыз мындай кенен теңири көрө албай жатат да ситуацияны. Эмнеге? Анткени бул ситуация албетте анын көңүлүн оорутуп атат. Жана бул точкада анын травмасы бар. Кандай травма? Ага суроо бердим. Ата энең мамилеси кандай эле? Сага жасаган мамилеси кандай эле? Сен өзүңдүн мындай третий лишний, мен ашыкчамын, мен анча керек эмесмин, мен анча баалуу эмесмин деген сезимдериң болгонбу кичинекей кезиңде десе, жок, баары эле жакшы болчу дейт. Анан бирок жооп бер десе, айтат,
ата энеси ата энесинин деле өзүнүн мнениясы жок окшойт. Анткени эжеси келип бул кызга, жок, атасынын эжеси, карындашы, ошондой эжеси келип, бул кыз 16-га 17-ге чыкканда эле сен барып Россияга барып иштеп ата энеңди бак деп эжеси жөнөтүп бериптир бул кыздычы. Эми элестетсеңер, бул кыз өзү 16-17-де болсо, өз ата энеси бар болсо, бирок анын жашоосун сырттан эжеси, атасынын бир тууганы келип чечип атат да, сен барып иштеп акча таап кел деп. Анан бул байкуш барып иштеп акча таап келет. Анан бир каникулга келгенде, жайында келгенде аны сен буга турмушка чык деп дагы бир туугандары турмушка чыгарып салат да. То есть бул кыз ушунчалык мындай жашоодо пустое место болуп өскөн экен да. Кыз менен эч ким эсептешкен эмес. Апасы да, значит, ошондой болгондугу үчүн кайынсиңдисин ошентип келип жашоосуна кийлигиштирип атат да. Апасынын да мнениясы жок, өзүнүн да мнениясы жок, өзүн пустое место сезет. Бунун жарасы ушул жерде да. Ошондой травмасы бар. Мен маанисизмин, мени алмаштырып койсо болот, мени жылдырып койсо болот, мени жөнөтүп койсо болот, алып келип койсо болот, мени турмушка берип койсо болот деп өзүн пустое место сезет. Анын жарасы ошол жерде. Ошол травмасынан чыкмайын, анын жашоосунда ошондой сыноолор кетпейт да. А бул кыз эмне кылып атат? Менин жашоомду бузган күйөөмдүн бывшая девушкасы деп ошону күнөөлөп атат. Она тут вообще ни при чем. Ал кызчы. Бул кыздын чечүү жолу өзүнүн жан дүйнөсүн өстүрүүдө. Өзүнүн жан дүйнөсүндө мен баалуумун, мен өзүмө өзүм керекмин, мен вообще керекмин деген сезимди орнотуу да. Бул ошо травмалардан чыкканда орун алат. Анан ал кызга айтып атам, айым проектине кел, ушул травмаларыңдан арыл, өзүңдүн баркыңды сез, сенин жашооңду эч ким келип тартып алам дебейт да. Качан сен өзүң жашооңдо мындай бекем, с уверенностью бутуңда турганда, сени ары турду эч ким айтпайт да. Ошон үчүн эгер күйөөңөрдүн, экөөңөрдүн ортоңорго третий фигура кирип атса, күйөөң бирөөнү карап атса, өзүң ашыкча эле кызганып атсаң, бул сөзсүз түрдө өзүңдүн баалуулугуң жөнүндөгү сенин травмаңдын белгиси. Ал любовницаны жаман көрүп ага энергияңар корутпой эле койгула да. Ал только өзүңдүн жан дүйнөңдө самооценкаң төмөн экенин белгиси. Только ошону өстүргөндө гана сен өзүңдүн ордуңда бекем турасың, сага эч ким келип мындай эме тынчыңды албайт да. Ошондуктан андай любовницаларга наоборот рахмат айтып, менин жан дүйнөмдүн өсүшүнө сен жардам берип атасың деп, ошол мен начармын, жетишсизмин, мен лишниймин, мен керексизмин, мен сүйүлбөй калгам деген травмадан чыгууга түрткү берүүчү ал мугалим. Ошондуктан бул проект ушул көйгөйлөрдү чечип берет, Кудайым буйруса. Анан кантип деп эле сурайсыз, кантип самооценкамды көтөрөм, кантип акча блокторун кетирем, кантип травмадан чыгам деген эле суроо бере беришет да. Анан мен силерге жооп бере албайм да, мынтип деп. Бир сөз менен болсо анда бири-бирибизден эле бир сөздөн угуп алып эле исцеление болуп эле асыл адам болуп кетпейт белек, андай эмес да. Процесс керек. Жан дүйнөңүздөгү кандайдыр бир жараларды ачып, көрүп, таанып кое беришке убакыт керек. Ошон үчүн айым проектибиз 1 айдан где-то 3 айга чейин. Тарифине жараша да, 1 ай, 2 ай, 3 ай. Тарифине жараша ушундай убакыт месттер менен иштейм. Ушундай сабактар болот, разборлор болот, техникалар берилет. Анан бизде сонун чат болот. Чатта сиздерди эч ким шаштырбайт, күнөөлөбөйт, осуждать этпейт. Болгон мындай эмоцияңыздарды ошол жерге чыгарып колдоо аласыздар да. Бул абдан баягы биздин травмаларыбыз, комплекстерибиз ушунчалык бизге сиңип калган да, мындай этибиз терибиз менен бирге болуп калган да. Андан өз алдынча мынтип чыгып кетиш аябай оор. Даже мен мисалы ушул багытта билимим болуп туруп, өзүмдүн кандайдыр бир травмаларым, комплекстерим көрө албашым мүмкүн. Анткени ал жерде менин чоң эмоцияларым жатат. Чоң менде боль жатат ал жерде. И ошону биз мээ көрбөй өтүп, мындай качып өтөт да, көрмөксөнгө сала берет мээчи. Анан сиздин эмоцияңыздан тышкаркы
нейтральный адам, билими бар адам сиздин токтотуп ошол жерде сиз менен чогуу анализдеп, разбирать этип чыгарганга жардам берет да. Мен дагы өзүм регулярно психолог менен иштейм. Регулярно. Анткени биздин психикабыз слой менен тазаланат да. Эң жеңил травмалардан баштап, эң оор травмаларга түшөбүз. Мисалы, айым проектине катышканда кимдир бирөө самооценкасы көтөрүлөт, кимдир бирөөнүн акча блоктору кетет, кимдир бирөө уверенность келет, кимдир бирөө өзүнө кам көргөндү жок деп айтканды үйрөнөт, кимдир бирөө жолдошунан жылуу мамиле көрүп белектерди алып баштайт да. Кимдир бирөөнүн балдарынын иммунитети күчтөлөт, тынчып мындай балдар менен балдарга көп энергия коротпой калат да, мындай бир айтсаң угуп, ар кандай результат алышыңыздар мүмкүн. Кимдин канчалык өзгөрүүгө, өзүнө келүүгө канчалык даярдыгы бар болсо ошого жараша болот да. Инстаграмдагылар сиздерге түшүнүктүү эле болуп атабы? Кап болбоңуздар, бүгүн мен Zoom менен иштеп атам. Zoom'дагы айымдардын видеосу ачык болуп карап атам да. Элизат айым, кандайсыз? Сиз менен мурун канча жыл мурун иштешип жүргөнбүз. Саламатсызбы? Биринчи 21 или 21 иштешти окшойт го. Жакшы жүрөсүздарбы? Ооба, Орозоңуздар кабыл болсун. рахмат. Баарыңыздардын. Дагы окуйн деп кайрадан келдим. Менде результаттар жакшы, аябай жакшы. Мен чота дагы окугум келип калды, дагы өскүм келди. Ушул себептен кайра дагы качып баштадым. Результаттарыңыздан бөлүшө кетсеңиз, Элизат айым. Мен 21 катыштым окшойт, 21 окудум окшойт го сизге. 21 мен акча психологиясын окугам. Бактыгүл Арстанбековнадан. Мен анда наемный ишчи элем да. Мен өзүм иш алып барбайт болчумун. Мен Россияда иштейт элем ошол учурда. Анан 90 миң деле, да күнүнө 3 миңден иштечүмүн. 90 миң деле. Бирөөнүн колунда иштечүмүн. Мен ошондой өзүмө иш башташтан вообще коркот элем. Мен андан мурун деле менде цель бар болчу. Бирок мен все время коркот болчумун да, потому что мен ушуну баштасам, как будто 4 балабыз бар, еще биздин ипотекабыз бар болчу, ошо менен биз жаба албай калабызбы деген немеден корко берчүмүн. Потом постепенно мен когда билим алып баштап, окуп баштап, анан Бактыгүл Арстанбекованын мен Инстаграмдан көргөм. Мен ушуга да окуп көрө берейинчи деп окуп баштаганымда мага прям жаккан да. Даже мен ошо иште туруп кулагымда наушник менен угат элем. Наушник менен угуп, сабактарын калтырбай, өзүм биринчи мен тынчтана албайт элем да. Что мен акча табышым керек, башка жакты карабайт элем, только ошо ишке барам, с утра 5те барып, саат 4тө иштен чыкчубуз да. Садоводдо иштейт элем, Москвада. Анан ошентсем дагы мага акча жетпечү да. Ошончо иштесем деле, анда 90 миң вроде бы нормальный эле болчу да. Адамдар анда канчадан иштечү? 1,5 миң, 2 миңден. Ошондо деле акча жетпечү. Иш кылса алып келсең уже келатып эле жарым продуктага кетчү. Мен откладывать эте албайт болчумун акчаны. Ошентип жүрдүм. Окуп баштаганда уже как-то өзүмдү башкача сезип, мен эмнеге эле мындай кечке эле мен кылам дей берем. Пускай мен кичине мындай кылайын да деп, анан чечкиндүүлүктү неме кылып, азыр кылбаганда качан кылам деп бир местаны алып, өзүм ошондо биринчи сизден окуп атканда мен ошол времяда место ачкам. Билесизби, мен ошондо жолука киргем, 20 или то ли 21 мен жолука киргем да. Ошондо өзүбүзгө продуктовый Кыргызстан товар место ачканбыз. Анда мен ачкан ишиме сүйүнгөм, мен ишти баштаганыма сүйүнгөм. Не прибыльно, канча болот экен деп да ойлогон эмесмин, чтобы өзүм иш баштай алдым Москвада деп сүйүнгөм. Постепенно биринчи күнү биз 16 миң выручка кылганбыз. Азыр Кудайга шүгүр, точкам аябай жакшы. Мен азыр Кыргызстандамын, мен иштеп атсам деле точкам иштеп атат да. Москвада уже да, Москвада не только мен ошол учурда 1-2 точка кыла алдым. Азыр 3 точка болуп, мен бирөөсүн уже жетише албай бияка келгенден ага көзөмөл керек болгон үчүн бир эле точкамды калтырдым дагы, чоң точка 2 точканы бириктирип бир калдым, чоң кылдым дагы. Ишчилер иштеп атат оякта, уже жөнгө салдым десем болот да, пока мен бияктан контроль кылам. Аяк иштеп атат, азыр уже мен өзүм
салганга, мындай свободно мындай неме кылганга немем бар да. Бирок дагы билим алышым керек деп. Мен бош отура албайт экенмин да. Что жок, мен болду, эми элем үйдө дей албайт экенмин. Мне надо что-то делать еще дей берет экенмин да өзүм. Мен бош отура албайм чын элечи. Бош отурсам, наоборот мен депрессияга түшүп кетем. Ичкерide балдарым Кудайга шүгүр чоңоюп калышты. Надо что-то делать. Надо не мен бул жашоого келген миссиям. Мен, значит, бир нерселерди дагы кылышым керек деген неме бар менде. Дагы хочу алдыга жылышты. Дагы хочу. Ошондо мен кирешем, айлык кирешем биринчи канча болчу? Билбейм, бирок азыр Кудайга шүгүр. 600 десем болот, айына 600, 700 бар. 800 даже кээде миллион, если в немеге карап. Айына ошончо киреше бар да. И то азыр мени эмне сүйүндүрөт? Мен что бирөөгө польза алып келе алам. Ошо эмир тихо. Я уроки. Немеде кандайдыр бирөөгө жардамым тийип атат деп сүйүнөм да. Эмир. Ошо. Рахмат, сиз ошол баардык билим сиз аркылуу. Ошондо акыркы билим сиз болдуңуз да. Мен ошондон кийин дагы бир сатып алдым. Мен уже содадан бошобой, мен экинчи сабакка катыша албай калгам. Экинчи жолдо алгам бир неме, курсту сатып алгам, бирок окуй албай калгам да. Убактым болбойт болчу да. Анда мен тынып эчтекеге карабай. Ошондо менде карыз болчу, акча керек болчу, карыздарым бар болчу, акча бериш керек, ага жеткириш керек, буга жеткириш керек. Ошондо сиз айтыпсыз да. Менде акча көп. Менде аламда акча көп деген сезимди келтиргиле дейт элеңиз. Менде буга жетпей атат, менде жетпей атат деген бар болчу. Менде буга жетпейт, ага жетпейт. Мен уже заранее эле эсептейт элем, буну бул жака депчи. Андай эмес, нет, спокойствие керек экен, менде акча көп деген сезимди алып келиш керек экен дегенди. Эртең мен таң камал ишке кетип атат, мен ошол сөздү кайталайт элем. Менде акча көп деген сезимдичи. Мен көбүнчө акцентти акчага койгонум ошондо. Бирок алгам, результат алгам. 100% результат алгам. Адам окуйм деп бир нерсени неме кылып келсе алат результат. И именно сиздин эмнеңиз жаккан, еще дин тараптан мындай комплекс дин тараптан болгончу мага жаккан да. Ошол мен близко сердцу алган, баягындай эмесчи. Менин немемде ошону көбүрөөк жактыргам да. Азыр эми мен ошончо жылдан бери жолукка кирип жүрөм. Мен азыр эми динден илим алсам деген ушулку быйыл основной мен ошону ичкериден түшүнсөм деген максатым бар. Көбүрөөк и еще дагы иш баштасам деген чоңураак масштабта. Жакшы. Рахмат сизге, ыраазымын сизге да. Ох, Эльзатайым, у меня мурашки по телу, мурашки радости. Аябай кубанып атам. Аллах ыраазы болсун. Рахмат сизге, мен вообще ыраазымын да. Балдарым менен азыр мен Кыргызстанда турсам дагы ишим ал жакта жүрүп атканда мен аябай мен что хотела да, ушундай болсо экен, менде болобу дейт элем. Мен өзүм эле все время иштей беремби дейт элем. Нет. Нет, мени сейчас не заставляет, азыр күйөөмдүн деле иштери жакшы, прям не заставляет, бирок мен просто өзүм бекер отура албайм. Мен неге бул жашоодо мен бир нерсе калтырып кетишим керек артымдан. Бир иш, бирөөгө жардамым тийиш керек деген немем бар да менде. Просто жөнүнөн эле кара курсагым тойгоз это бардык адам эле колдон келет да, мындайча айткандачы. Кара курсакка табылат везде элечи. Рахмат, Эльзатайым. Рахмат сизге. Мне даже мындай ыйлагым келип кетип атат да. Кубанычтан, чындап Аллах таалам мага ушундай бир мүмкүнчүлүк берип койгонунанчы. Да, сиз себепчисиз туура. Азыр мондо Аллах таала бизге себеп кылып эле бул жакты көрсөтүп атат да. Азыр дагы ушу кирсем, ушул сабак сиздин сабагыңыз болору мага дагы как-то неме да. Значит, мен дагы окушум керек окшойт го деп значок да. Азыр менде вопрос турат. 65 миңдикти алсамбы же или мен мындай эле немени эле алып кайрадан кайталасамбы деп алып отурам го. Випти алып турчу. Ойлонуп турам азыр пока. Жаңы программа, Эльзатайым, сиз мурун акча психологиясында алган нерселер азыр бул программанын 1/3 бөлүгү да. Жана ал жакта сабактарда практикалар да толук жаңы болот, могу акча психологиясы боюнчачы. Анан баягы акча психологиясы азыркы айым проектинин 3/1 бөлүгү, дагы кошумча 2 башка вообще бөлүк болот да. Анан сиз айтып аткан менин бир миссиям бар, мен бир элге кызмат кылышым керек деген
умтулууңуз дагы ачылат Кудай буйруса бу жерде. Анткени өзүң менен контакт түзүү деген бир сонун модулду өтөбүз эң башында. Ошол жерде өзүңүздү түшүнүп, сезген сайын сиздин жолуңузду таап кетесиз да. Мындан аркы мындай сизге рахат берген, элге кызмат кылуу, ошондой бир энергия болуп атпайбы сизде? Мен беришим керек, мен элге эмне берем депчи. Ошо жолуңузду таап кетүүгө буюрса жол ачылат. Анткени айым проекттин негизги фундаменти бул айымдын өзү менен өзү контакт түзүүсү, өзүн түшүнүүсү. Баягы модный иш, акча табыш үчүн иш эмес, менин жүрөгүмдөн Да. чыгып элге кызмат кылуучу менин миссиям эмнеде, ошону жүрөгүңүз менен сезип таап кетесиз да, Кудай буйруса. Мен ушундай сезип атам. Мен мен ойлодум эле да, сизден жөн эле терапия алсамбы, жөн эле личная терапия или курска жазылсамбы депчи, кайсы варианты мага выгодно болот деп ошону ойлогом. Биринчи мен вообще жөн эле сизден терапия алсамбы дегем, личныйчы мындай эле. Кайсысы мага жакшы болот? Проектке келишиңизди сунуштайм. Анткени проектте все равно жеке терапияда айтылбай кала турган көп маанилүү нерселер бар. Проект өзү сиз мисалы премиумду алсаңыз, ал жакта жеке терапиясы менен болот да. Сиз проектти дагы өтөсүз, жеке терапияны дагы өтөсүз да. Кааласаңыз VIP-ти алыңыз. VIP-те 3 модуль тең бар. Базалык фундамент айымдын өзү менен өзүнүн контакт түзүүсү, экинчи үй бүлө менен жакшы мамиледе болуу, үй бүлөгө бүттөө кирет да. Бул жерде кайра эле ата-эне сепарациясы, травмалардан чыгуу, детский травмалардан, жолдошуңуз менен бир жаңы вообще деңгээлде. Мен азыр Кудайга шүгүр бул жер баягы закрытый эме болуп атпайбы? Күйөөм менен мамилем дагы вообще мен мындай башкача сүйүп калдым да күйөөмдүчү. Претензия деген жокко эсе. Кээде мындай күн арасында бир мелочтар претензия чыгып калат, ну на 1 минуту, на 5 минут претензия ичимдечи. Да. Кайра эле кетип калат да. Мурда мен жолдошума ушунча көп претензиям бар болчу. Жок болсо да бирдемени таап берчү экем да. Жок болсо дагы даже мисалы бородасын, сакалын мынтип албайбы деп ошого чейин придираться этипчи, прическасын мынтип албайбы деп. Даже жок болуп калса ушундай нерсеге чейин карап издеп претензия издепчи. Претензия деген бул үй бүлөнү аябай мындай кыйратуучу нерсе да. Үй бүлөдө мисалы эгер бир челек болсо, түйү тешик болсо суу ага берет го, ошо сыяктуу үйдүн ырыскысы, куту, ошол балдардын ийгилиги бүттүгүн агызган нерсе ушу аялдын эркекке болгон эмелери, претензия, осуждение, ожидание ушулары да. Ошолор кетип, өзүмдүн дагы мындай комплекстерим, мен сулуу эмесмин, мен керек эмесмин деген ушундай бир нерселер көп болчу. Ошолорду да кое берген сайын мындай кенен ачылып, жүрөгүм ачылып күйөөмөчү. И билбейм, мындай ысык мамиле бизде болгон эмес да. Хоть биз сүйүшүп үйлөнгөнбүз, сүйүп күйүп үйлөнгөнбүз, но азыркы менин жолдошума болгон сезимим вообще башка да. Мындай ушунчалык сый урмат, мындай сүйүү, страсть деген вообще огонь да, даже такого не было там в юности да. Ошол бул жөн эле нерсе эмес, ушул багытта да сиздерге техникаларды берем, сабактар өтүлөт, күйөөңүздүн жолун ачуу, ортоңордогу мамилени ысытуу деген дагы сонун мындай психологический жакшынакай практикалар берилет да. Анан бала менен, үй менен мамиле, үйдүн ичи. Мисалы көп айымдардын проблемасы бар, жашаган үй жакпайт, жаңы үйгө көчсөм дейт, жашаган жери жакпайт, квартира ала албайт. Ошол көйгөйдү дагы чечүүчү сонун практикаларды, багыттарды берем, Кудай буйруса. Андан кийин ошо ата-энеге байланыштуу таарынычтан кантип чыгам деп көптөр айтат. Кайра эле мен силерге бул точканы бассаң чыгып кетесиң дей албайм. Айым проектинде бул жолду чогуу өтөбүз. Ата-эне боюнча дагы. И ата-энеге болгон негативдүү эмоциялар бул биздин акчанын блогу, үй бүлө бактысынын блогу, өзүңдү өзүң мындай реализация кылуунун блогу, ишул бүт проблемалардын 90% ата-энеге болгон негативдүү эмоцияларга байланыштуу. Ушул нерселерди да тазалоо боюнча сонун практикалар берилет. Анан көп айымдардын досу жок, аялдарды жаман көрөт, аялдарга мен тил табыша албайт. Бирок бул абдан маанилүү нерсе да. Аялдар менен жакын болуу, досуң болуусу, курбуларың болуусу, бул нерсеге да ачылууга практикаларды берем. Ошол экинчи модуль. Анан үчүнчү модуль акча психологиясы боюнча, аялдык
акча табуу жолу бар, эркектик акча табуу жолу бар да. Эркектин акча табуусу бул ага жакса да жакпаса да милдет катары акча табыш керек. Ал эми аялдын акча табуусу ал өз эркине байланыштуу. Ал кааласа табат, кааласа таппайт. И вообще аялдын акча табуу деген бир цели, максаты болбош керек да. Бул эркекте болот мындай. Аялдык энергияда акча табууга келүү үчүн дагы сиздерге сонун практикаларды берем. Жеңил акча тартуучу абалга келүү. Аял кааласа күйөөсүнүн багуусунда жашай берсе болот. Кааласа өзүнүн азыр Элизат айым айткандай жүрөгүнөн чыккан бир иши менен алектенип, ошол жерден дагы кошумча акча алса болот да. Акча булактары көп аялга. Анан аялдын иштөө позициясы только каалагандыгы үчүн, анан чын жүрөктөн ушул өзүнүн бир таланты менен бөлүшкүсү келгендиги үчүн гана иштеш керек да. Мисалы мен деле психологияга иштеп аткандыгым бул мындай бир агым да. Мен жан дүйнөмдө бир агым бар. Мен тынбай болбой эле психологияны окуй берем. Толтура деген мисалы сиздерге мен азыр бул айым проекттин ичинде берип аткан билимдерим, практикаларды мен деле бир жактан үйрөнүп атам да. Ал нерселерге мен 100 000 деген, 200 000 деген акчалар төлөп окуй берем да. То есть мен токтоно албайм. Мен психологияга кызыга берем. Азыр дагы экинчи жогорку билимди алып атам, жайында буюрса анын бүтөт, дипломун алам. Окуй берем. То есть мага келип атат. Аллах Таала мага берип атат. Бул билимди берип атат. Жеңил, рахаттанып, я получаю удовольствие да, психологияны окуп, жашоом ара деп, өзүм колдонуп, вау деп, сонун бир пайдаларды алгандан рахат алам бул процесстен. Анан эми менде топтолуп атпайбы? Анан мен аны бөлүшкүм келет да. Буну да менден эч ким токтото албайт. Бөлүшкүм келе берет. Бөлүшпөсөм бук болуп кетем. Ичимде ойлонуп жүрө берем. Айымдар менен сүйлөшүп мен буну айтып беришим керек аялдарга. Аялдар ушуну билсе жакшы болот эле деп ичимен айтып жүрө берем. То есть мен эгер ушинтип ичимден чыгарбасам мен бук болуп кетем да. Ошондуктан мен баягы айымдар менен иштешүү психология багытында мен үчүн бул иш катары дагы эмес, акча табуу максатында дагы эмес, мага Аллах Тааладан келип аткан бир агым энергияны өзүмдү топтоп мынтип жарылып кетпей, просто кое берүү. Болбосо бул дагы жөнүнөн болбойт да. Сага келип аткан бир нерсени башкаларга значит өткөрүп бериш керек да. Ошондуктан аялдын акча табуу жолу ушундай бир агым менен болуш керек. Анан табышым керек, милдеттүүмүн, карызмын, тигини бактылуу кылышым керек, апам менен чоңойт элем, апама белек беришим керек дегендей бир милдеттеме, карыз сезиминен эмес. Анан бул жерде азыр бир суроо кетип атат. Ушул азыр күйөөсүнө жардам берүү деген ой жүгүртүү туура эмеспи? Жардам берүү дегенди мен сиздерге түшүндүрүп берейин. Биз кимге жардам беребиз? Мисалы, кары кишини көрсөң, жолдон өткөрүп коеюн деп жардам бересиң. Кичинекей баланы көрсөң, мисалы, жалгыз жүрсө, ата энеси каякта экен деп жардам бересиң. То есть сенден алсыз, кичинекей, жардамга муктаж бирөөгө жардам бересиң, туурабы? Эгер сиз жолдошуңузга жардам берем деген оюңуз бар болсо, анда сиз жолдошуңузду кичинекей, алсыз деп эсептейсиз. Ошол эсептешиңизге жараша жолдошуңуз дайым кичинекей болот. Энергетически, мындай финансово кадыр баркы анын кичинекей болот. Сиз жолдошуңузду жан дүйнөңүздө канчалык көрсөңүз, коом дагы аны ошончолук көрөт. Сиздин жан дүйнөңүздө күйөөңүз мондай бир герой болсо, коомдо да кадыр баркы ошондой. Сиздин жан дүйнөңүздө күйөөңүз мындай кичинекей, буга жардам бериш керек, бул акча таба албайт нормальный. Бул бечара акылы жетпейт, нормальный сүйлөй албайт деп толтура претензияңыз болсо, коом дагы аны эмне ошончолук сыйлайт. Или ошончолук сыйлабайт. Ошон үчүн күйөө бардык эле аялдын табигый каалоосу мыкты, күчтүү,
сонун акча тапкан, камкор күйөө менен жашоо, буга кантип келебиз? Күйөөбүздү оңдобойбуз. Күйөөбүздөн сен оң бол, сен мага күчтүү бол, сен мага акча таап кел, аны монтип эле калчылдатып бергенде пайда жок. Урушасыңар, ажырашасыңар, балдарды травма кыласыңар. А жок, любой маселеде аял өзүнүн жан дүйнөсүнө караш керек да. Менин күйөөмдү канчалык сыйлай билсем, ошончолук коомдо анын кадыр баркы болот. Кадыр барктуу күйөөнү каалайсыңбы? Өзүң кадырлаганды үйрөн. Ага адамдар ишенип, артынан ээрчип, ал лидер болуусун каалайсыңбы? Сен аны жүрөгүңдө биринчи лидер кыл. Ал эми күйөөң менен ошондой мамилеге келиш үчүн күйөөң менен сенин ортоңдо апаң бар, атаңа болгон таарынычтарыңды алганда күйөөңө бир кадам жакындайсың. Апаңа болгон таарынычтарды алганда күйөөңө бир кадам жакындайсың. Претензияларды алганда күйөөңө дагы бир кадам жакындайсың. Алдан күтүүлөр, ожиданиялар болот го. Күйөөм мындай болуш керек, андай болуш керек, мага мынтиш керек, антиш керек. Аларды алганда бир кадам жакындайсың. Экөөң ошентип, сонун жүп болосуңар да. Ушул нерселерди кылуучу, ушул процесстерди жашаганга мен силерге сонун практикаларды, техникаларды, сабактарды берем. Буга убакыт керек. Буга силер убакыт жумшашыңар керек, колдоо алышыңар керек, энергия жумшашыңар керек да. Өзүнөн өзү болбойт. Биз көнүп калганбыз күйөөбүздөн бирдеме Инстаграмдан көрүп алып эле бирөө гүл берип атса меники бербейт, берип койсо өлөбү. Ана тигин акча күйөөсү мындай акча таап атат, сен эмнеге таба албайсың? Көптөр күйөөсүнүн бетине айтпайт. Күйөөсүнүн бетине жакшы аял болуп, унчукпай жагынып жүрө берет дагы ичинен жей берет өзүн. Биз разница, сен айтасыңбы, же ичиңен главный сезип атасың, ошону сезип атасың, сезимиңе жараша жашоо да. Ошондуктан жолдошуңузга жардам берүү деген бул жакшы нерсе эмес. Бирок аны колдоо деген жакшы нерсе. Кимди колдойбуз? Жакшы көргөн, сен менен пикирлеш болгон, сага жаккан бирөөнү колдойбуз. Анын кандай абал болбосун, менин күйөөм, мен анын жанындамын, мен аны колдойм, мен аны түшүнөм деген преданность. Бул башка нерсе да. Колдойм деген энергетический биз күйөөбүзгө мисалы чуркап барып толтура жумуш кылып акча берип жардам бериш керек эмес. Эмоциональный тынчтыгыңыз менен бөлүшүү, эмоциональный сиздин ага болгон сүйүүңүз, эмоциональный сиздин ага болгон ишеничиңиз, сиздин ага болгон берилген мындай преданность, сиздин ага болгон камкордугуңуз, ушул эмоциональный колдошубуз керек биз. Ушундай эмоциональный колдоого ал муктаж, жана биздин эң негизги ошол аялы катары ролдорубуз да. Ушундай эмоциональный колдоо берүү. Аны акчасы үчүн жакшы көрүшүп эмес, аны жолдош кылып сага Аллах Таалам бергендиги үчүн бир эле себеп жетиштүү да. Ага ишенүү үчүн, ага таянуу үчүн, аны жакшы көрүү үчүн, аны колдоо үчүн бир эле себеп Аллах Таала сага күбө кылып берди, болду, точка. Ал сага жакшы мамиле кылгандыгы үчүн, же акча тапкандыгы үчүн, же мындай деген үчүн эмес. Просто сага Аллах Таалам күбө кылып бергендиги үчүн ушул сезимдерди арнай билишибиз керек да. Азыр бир жерде кат келди. Биринчи жолдошум нарцисс болчу, наша чекчүү, зависимый болчу, 5 жыл жашадым. Аны менен ажыраштым, экинчи турмушка чыктым. Ал болсо алкаш экен, мукачы, каттуу экен. Эмнеге ушундай эркектер болуп жатат? Атам дагы өмүр бою апамды уруп келген, мукачы. Өкүнүчтүү, кайгыңызды түшүнөм. Бул жерде жөнөкөй эле кат болуп келди, бирок канча кайгы бар бул жерде. Жайнагүл айым, бул окуяңыз менен бөлүшкөнүңүзгө дагы рахмат. Сизди биз айым проектинде колдогонго даярбыз. Өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз жооп бердиңиз. Атам дагы өмүр бою апамды уруп келген, мыкаачы деп. Сиздин жашоо таанымыңызда биздин жашоо кандай болот? Биздин тагдыр эмнеге таянып тартылат да, эмнеге таянып жаралат. Эмнеге ишенсек,
ошого таянып жаралат тагдырыбызчы. Сиздин жан дүйнөңүздө, дүйнө таанымыңызда эркек мыкаачы, ал кооптуу, он опасный. Ал мыкаачы, ал бир нерсе зависимый нерселери бар деген ошо атаңыздын образын менен сиз дүйнөнү тааныдыңыз да. Албетте сизге атаңыздан башкача эркек жолукпайт. Ал эми сиздин кыла турган нерсе эмне? Күйөөдөн күйөөгө чыгып эмес, мыкаачылардан качып эмес, алар сиз магнитсиз да, элестетиңиз, бир магнит бар, магнит темирди тартат го. Ошондой эле сиз мыкаачылардын магнити болуп атасыз да азыр тилекке каршы. Анткени жан дүйнөңүздөгү ишеним, убеждение ошондой болуп атат. Эркек жаман деген. Ушундан чыгуу керек сизге. Кеп вообще ал мыкаачы адамдарды, абьюзерлерди эмес. Кеп абьюзерди тарткан мен жан дүйнөмдөгү жарам да. Ошону айыктырууда. Айым проектине келиңиз, Кудай буйрса, bundan чыгасыз. Буга дагы колдоо керек, процесс керек, убакыт керек, практикаларды аткаруу керек да. Жөн эле мынтип койсоң эле сен чыгып кетпейсиң ал жерденчи. Волшебный таблетка жок да. Ошондуктан атаңызга болгон таарынычтарды чыгаруу практикаларын аткаруу аркылуу Кудай буйрса сиз бул тагдыр жолуңузду алмаштыра аласыз. Мурашки. Кандай оңой эмес нерсе, Анан биз сыноону жакындарыбыз менен жашайбыз. Алыстагы киши сага эмне деп айтса деле сенин көңүлүңө көп тийбейт да. Сени ал тарбиялай албайт да. Биз бул жашоого тарбияланыш үчүн келдик. Ошол ишенимдерибизди тазалаш үчүн, убеждение, ойлору, сезимдерибизди тазалап асыл адам болуш үчүн келдик да. И ошол асыл адам болгонго бизге ушундай сыноолор берилет. Ал эми канчалык сен ошол сабакты түшүнбөй, ошол сапатыңды өнүктүрбөй, ошол негативный убежденияңды кое бербей жатсаң, ошончолук жесткий сабак келет да. Бир акырын бир сабак келет. Аны түшүнбөдүңбү, катуураак шапалак жейсиң. Аны түшүнбөдүңбү, уже келтек менен жейсиң да. То есть жашоонун сыноолору оордошуп кете беришин каалабасаңар, ошол сыноонун түйүндөгү бир сабак бар. Бул жерде сабак эмне? Жайнагүл айымда атага болгон негативдүү эмоцияларды, ишенимдерди, ойлорду кое берүү. Жана эркектерге болгон көз карашты оңдоо. Ушул нерсени түшүнө албай жаткандыгыңыз үчүн ушундай эки оор турмушту көрдүңүз да тилекке каршы. Бүгүнкү эфир сонун болуп атат. Негизи мага Zoom'дан өткөн аябай жагат. Zoom'да монтип көрүп, жандуу, кандай убакыт өткөнүн билбей калам да. Атабызга таарынычты кантип кетиребиз? Бул боюнча терең практикаларды кылабыз. Мен азыр бул жерде аны жасай албайм. Атаңызга болгон таарынычтарды кое берүү бул оор процесс. Анткени эң оор жараны ким берет? Эң жакын адамдар. Ата эне эң жакын адам болгондугу үчүн ошол жерде жараган тийип койгондо кыйналасың да. Ошон үчүн сиздерде чатта колдоп, байланышып, сиздерге мындай коопсуз атмосфера түзүп берип, сиздерди ошол жерде жетелеп аяр мамиле менен алып чыгабыз, Кудай буйрса. Анткени бир жериңди, жараңды тытып салганда аябай негативный эмоцияларың чыгат, ыйлайсың, бир 3 күндөй депрессивный абалга түшөсүң, токтобой ыйлайсың. Анан ошентип силердин тип таштап койбош керек да. Ошол моментте колдоо болуш керек обязательно. Ошон үчүн андай терең практикаларды, оор практикаларды мындай жөн эле кыла бербейбиз. Мен күйөөмө таарына берчүмүн, алтын алып бербегени үчүн таарынып кетип калгам. Анан ал мага измена кылды. Мен кечирип баргам. Алтын комплект алып берди 14-февралга. Барганымда бирок анын телефонунан башка аялды көрүп калып кетип калдым. Экинчи кечирип келбейм деп. Ал дагы азыр чалбайт, жазбай жатат. Менин боюмда бар, жакында төрөйм. Азыр сагынып жашагым келип жатат. Не кылсам болот? Санта-Барбара го бул жак. Кандай сиз алтын алып бербесе эле таарынып кете бересиз? Кичинекей кызсызбы эмне? Ой.
Просто өзүңүздүн үстүңүздөн иштеңиз, чоңоюңуз. Жана айтып кеткендей, эгер өзүбүздүн ордубузда болбосок, кече дагы түшүндүрүп кеттим го. Эмне менен көрсөтсөм. Мисалы, аял күйөөсү бар да. Азыр. Аялы күйөөсү бар. Мынакей. Аялы күйөөсү бар. Экөөнүн местосы бар. Экөөнүн конкретный местосы бар. Эми бул аялдын ордунан секирип бияка кичеке бала болуп калды да. Бул кичеке бала болуп калды. Мынакей. Бул жер бош калды. Пустой. Бул аял эмели кичеке бала болуп атат. Аны алып бер, буну алып бер. Ля-ля-ля, тра-ля-ля, кичеке бала. Бул жер бош калды. Анан мисалы бир жерге больницага докторго эмеге бардыңыз, приемго бардыңыз, очередьке, анан кайсы стулга отурасыз? Бош стулга отурасыз, Ошондой эле сиздин күйөөңүз коомдо уже аялы жок деген энергияда жүрөт да. Жаны бош, мунун аялы жок деп. Аны мисалы күйөө издеп жүргөн аялдарга ал ошондой считывается. Анын энергиясы ошондой. Күйөө издеп, күйөөлүү болгусу келген аялдар аны аялы жок деп сезет. Көрүнөт ошондой ал киши. Анткени анын аял кичеке бала болуп кеткен. Эмоционально кичеке, тарынчак, мындай өзүнө ишенбеген, өзүнүн ичинде комплекстери бар, өзүн башкаларга салыштырган. Анан буну күйөө издеген аялдар бош экен деп сезет да. Анткени ошондой биз интуиция менен сезебиз го адамдар. Бул уверенный экен деп агасы менен этият мамиле жасайбыз, Бирөөнү карасак, не уверенный болсо ага уже үнүңдү катуураак чыгарып сүйлөйсүң. То есть биз интуитивно бири-бирибизди сезебиз. Ошондой эле сиздин күйөөңүздү бош экен деп алып кетип калат бирөө. Бияка келет башка кыз. Аял жок экен дейт дагы сиздин күйөөңүздү сүйүп калат. Мына. Анткени сиз берде жүрөсүз кичеке бала болуп. Ошон үчүн күйөөңдүн жанын бош койбош керек. Өзүңдүн барктуу, взрослый, жашыңа ылайык, эмоционалдык абалда болуш керек. Ошондо сенин күйөөң бунун аялы бар деп мындай занятой сезилет да. Мисалы, ошол жана докторго очередьке барганда сиз стул бош эмес болсо бир кишинин үстүнө отура албайсыз го. Ошондой эле сиздин күйөөңүздүн вниманиясын эч ким талашпайт сизден. Анткени сиз өзүңүздү королева сезип отурасыз. Айым проекти сизди ушул абалга алып келүүчү, сонун бир структурасы бар, системасы бар сонун проект. Ушуга келиңиздер айымдар. Башка жол менен мен сиздерге жардам бере албайм. Мен көп үй бүлөлөрдү көрөм, бири-бирин түшүнбөгөндүгү үчүн ажырашып кетип атат. Анан эң мага жалко болгон балдар да. Балдар. Ошолор ата-эненин чогуу бири-бирин кучактап, жыттап отурган ата-энени көрүп чоңойгусу келет любой бала. И ошондой болсо деп мен прям мындай да мурашек да ошол ойду ойлосомчу. Ар бир үй бүлөдө ушундай болсо экен. Менин миссиям ушул бир бактылуу балдардын, бактылуу үй бүлөлөрдүн санын көбөйтүүгө бир таасир тийгизүү. Мен айым проектинин негизги миссиясы ушул. Жөн эле тил табыша албай, жөн эле бир травмалардан, комплекстерден чыга албай эле бири-бирибизди тарынтып, үй бүлөлөрдү чачыратып салбай эле. Анан ошо экинчи аял, башка аялдар болгондо аларды күнөөлөп, фокусуңардын баарын ошого кантип аны жоготом дебей, кантип жан дүйнөмдү өстүрөм деген суроого келиңиздер айымдар. Кантип жан дүйнөмдө өзүмө өзүм баалуу болом, анан сиздин эмеңизди эч ким талашпайт. Премиум тарифи канча убакыт болот? Где-то 3 айдай болот го дейм.
Ал жакта ошо жеке терапия болот, ошолор бүткүчө. Где-то бир 5 жеке терапия болот да. Жумада бир жолу. Мен атамды көргөн эмесмин, мен төрөлгөндө эле өтүп кеткен экен. Менин келбешин билбесем да күтө берем, ошол боштукту кантип толтурса болот. Ошол атаңызга болгон кусалык эмоцияңызды кое бергенде сиз тынчыйсыз да. Ошо атаңызга болгон байланыштуу эмоцияларды жашап кое бериш керек. А сиз ичиңизге катып кое атасыз да, ичиңизге катып кайгырып жүрөсүз. Ошону чыгара билишиңиз керек. Бул боюнча дагы практикалар болот. Кайненем жолдошум урушуп кетишет. Кайненем жолдошум кеткенде мага сүйлөнөт, анан мага жолдошум сүйлөнөт, бир сөздү талашып кетишет. Сурооңуз кандай? Ошондо кайненеңиз менен күйөөңүз жөнүндө айтып бердиңиз, бирок суроо жок, түшүнгөн жокмун. Жоопторуңуз сонун канааттандырарлык болуп жатат. Күлүп, ыйлагым келип, сүйүнүп отурам. Мага да эфир жагып атат, сиздер менен сүйлөшкөн жагып атат. Эмнеге акча болсо эле жоготконго шашам, бир нерсе эле алгым келе берет. Акча жок болуп калса кайгырып калам, а болсо жөн эле бир нерселерди ала берем, өзүмдү токтото албайм. Мага аябай жашоомо мешать этип баштады, карызга батып баратам. Карызга да ала башаламын бардык нерселерди. Жооп берип коюңузчу. Нурайым, келиңиз бүгүн деген ошо акча боюнча биз эме кылабыз деп эдикпи? Тема. Ушул боюнча сиз менен разбор кылайлы. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, видеоңузду ачып, ушул теманы экөөбүз кененирээк ачайлы. Бул баарына пайдалуу болуш керек. Нурайым, видеону ачканга шартыңыз барбы? Айым проектинде бизде ушул сыяктуу зум созвондор болот. Зум созвонду алгач сабак өтөбүз, практика өтөбүз, андан кийин практиканын артынан кээде талкуу болот, кээде разборлор болот да. 1-2 адамды разбор кылабыз. Жумасына 1-2 ушундай зум болуп турат, тапшырмалар берилет. Куратордун көзөмөлүндө болосуздар, колдоо берип, жардам берип турат. Нурайым, сизди угуп атам. Саламатсызбы, бактылуу айым, аябай кубанычтамын. Сүйүнүп атам сизден. Сүйлөшкөнгө даяр болгонубузга. Мен ушундай проблемам бар да, эмнеге билбейм. Бирок азыр аябай эме болуп атат, мага проблема болуп атат да ошо. Сизге кайрылайын деген оюм бар эле, анан сиздин курстарыңыз, эмелериңиз ачылып калды, анан ошол жака катышып суроо берип көрөйүн дедим да. Сурооңузду дагы бир сир айтып коюңуз, баары угуп алсын. Суроом мен акча Эме наушникти алып сүйлөй аласызбы? Жакшы угулбай калып атат, үнүңүз өчүп калды. Наушнигиңизди алып коесуз го дейм. Угуп атамбы? Эми сонун болду. Вроде акча табам да, көп эле жакшы эле иштейм. Анан акчам каяка кетип атканын билбейм, көп нерселерди ала берем да. Мага керектүү нерселерди деле, керексиз нерселерди деле, балдарыма деле керексиз нерселерди деле ала берем да. Албасам мындайм, как будто мага бир нерсе жетишпегендей, акчамды бат эле коротуп ийиш керек болот да. Көп кармай албайм. Анан ушу азыр мага проблема болуп атат да. Карызга да ала баштадым да бирдеңкелердичи. Кайра бериш ошо мага эме болуп атат да, мындай
проблема болуп атат да азыркы моменттечи. Мага ошону кандай кылып мындай ушундай проблемадан чыгып акча чогултуп, карыздарыман кутулуп, акча чогултуп, ушундай керексиз нерселерди албай коем. Мгм. Мгм. Кээде өзүмдү токтото албай калам да ушул нерсеге. Эмне экенин билбейм мен. Как будто у меня какая-то травма, что мен акчаны бат жоготушум керек да, бат, чтобы у меня не было дегендей эме келди да мага. Мгм. Туура сезип атасыз, Нурайым. Өзүңүз менен болгондой байланышыңыз дагы жакшы экен. Ошону сезип, туюп жатканыңызчы көп адамдар анан автомат эле корото берет, анализ да кылбайт. Эмнеге мынтип атам деп сиз анализ кылып атасыз да. Бул абдан жакшы нерсе. Анан мындай шек санап атпайсызбы? Видимо, у меня что-то внутри, да? Почему я избавляюсь? Это очень хорошие вопросы задаете себе. А көптөр проблема болгондо эмне? Башка бирөөнү күнөөлөп коет да, ой, акча деген ушундай жаман колдун кири кетип калат деп даже вот на деньги, да, перекладывают ответственность. На мужа перекладывают ответственность, проблема болсо, на сына, он такой, депчи. Но не на себя берут ответственность, да, но вы здесь берете на себя ответственность, это очень классно. Эми менде суроо, акчадан эмнеге кутулууга шашылып атасыз? Акча сиз үчүн эмне? Мне кажется, акчаны мен көбүнчө алтын анан кийим алганга неметет экенмин да, мындай ойлоп көрсөмчү. Анан алтын алганга эмнеге? Чтоб у меня на шее или там на ухах эмеде кулагымда бир алтын мындай баалуу буюм болуп туруусун каалайт экенмин да. Анан Эмнеге? мен Эмне берет алган мисалы алтын, баалуу буюм сизде турат. Ага. Ошондо Болсо, я себя чувствую нормально. ал А кандай когда нормально деген кандай ал? уверенно, что ли? Сизге алтын уверенность берип атат. М, Кандай уверенность? Мисалы, мен сизди алтындар менен көрсөм, мен кандай ойлоп калышым керек сиз жөнүндө? м, То, что, то, что я какая-то ценная или у меня ценные драгоценности, вот как-то вот так, да? У меня неме ощущение. И получается, у меня бир эмен бар, да? Я покупаю себе бренды, получается, там Adidas, Nike деген немелердичи. И хочу, чтобы люди видели меня в них. Ошондо эмне болот? Я не знаю, почему я почему ошондой нерселерди меня прям мен как говорится, мозг сносит, как будто бы я это должна купить. А если я не покупаю, у меня что-то внутри обрывается, да, это и как будто у меня настроение падает, как будто Жана я не көрсөттүңүзбү? смогу завтра выйти Могу жерде на айттыңызбы? улицу. Что-то внутри меня обрывается дедиңиз го. Могу жерди көрсөттүңүз да, могу жериңизде эмне болуп атат? Ушул жерде бир нерсе болуп атат сизде. Я как будто бы на улицу не смогу выйти, что ли, вот так вот. Могу жериңизде эмне болуп атат? Ошондо сиздин брендовый кийимиңиз, алтыныңыз жок болуп калса, мээриңизди тытып атасыз да? Эмне болуп атат ушул жерде? Азыр прям сезип көрүңүзчү. Как будто меня никто не будет любить. Ыйлай бериңиз, Нурайым. Бул абдан жакшы. Ыйлай бериңиз, ыйлап алыңыз. Ар бир адамдын бул жерде отурган баардыгынын жан дүйнөсүндө жара бар. Bundan уялып кереги жок. Азаматсыз. Көз жашыңызды көрсөтүп, чыныгы эмоцияларыңызды көрсөтүп атканыңызга рахмат. Ыйлай бериңиз.
Азыр монтип кармап турасыз өзүңүздү? Эмне үчүн мындай кылып атасыз? Соротуп атасызбы же эмне болуп атат? Бул эмне кыймыл? Наверное, я сдерживаю себя, Что вы сдерживаете? чтобы Что вы сдерживаете? мен мен акча таап, ошондой алтындарды алып кийинип, ошондой болсом, а, как будто я считаю, что меня не бросят. М, У меня сейчас отношения, но как будто он собирается меня бросить. Он как будто бы он разлюбил мгм. у меня м, такое ощущение, как будто бы э, я должна уходить или отпустить. Это получается, что меня не любят. Мгм. Өкүнүчтүү, Нурайым. Мындай, сочувствую, очень сильно сочувствую, очень понимаю вас. Кайгыңызды тең бөлүшөм, түшүнүп атам. Бул абдан ачуу травма да. Сүйүү боюнча дефицит сезүү, сүйүү мага жетишпейт, мени сүйүү мүмкүн эмес, сүйүлүш үчүн абдан сулуу болушум керек, абдан ухоженная болушум керек деген сүйүү издөө негизи бул оор нерсе жан дүйнөбүз үчүнчү. Ушундай бир сезимдер сизге мындай келип калгандыгына сочувствую, да. Кимдин сүйүүсүн издеп жүрөсүз чындыгында? Это, наверное, мне кажется, что это с детства. Мгм. Мне не хватало любви Кимдин? и внимания родителей. Мгм. Но они у меня есть, но как будто бы они чужие, не мои родители. Алар сизди таштап иштеп кетишкенби же кандай ошол алар менен дистанцияда болуп калганыңыздын себеби эмне болгон? Ам, Папа пил постоянно. А, Он на улице был, а мама работала. Балдар жалгыз калган. Мгм. Ну, получается, я младшая самая. Получается, я постоянно одна была. Нурайым, сизге азыр жүрөгүм прям эзилип атат да. Прям аябай кайгыңызды сезип, сезип атам. Колдогум келип атат. Чындап жанагы монтип жан дүйнөңүздү тытып атпайсызбы? Вот так вам больно, да? Вот так вы ищете любовь. Прям действительно, я понимаю вас. Очень грустно за вас. И я уже 2 раза была замужем. Я их от себя постоянно сама отталкивала. Азыр деле айтып атпайсызбы? Бирөө менен сүйлөшүп атам. Анан ал мени жакшы көрбөйт окшойт, что-то ташташым керек окшойт, что-то ал мени ташташ керек окшойт. Это все сомнение через вашу травму.
Да, получается так. Чындык эмес да. Получается, сиз ошол травмаңыз мен сүйүлбөй жалгыз калам деген травмаңыздан коркосуз да. Анан ошол жарага эч кимди тийгизбегенге аракет кылып, эми сиз алдын ала эле аны таштап кетейин деп атасыз да. А возможно, М, там есть полноценный шанс построить счастливую семью. Но так как вы в этой боли, вы боитесь и сами заранее хотите свалить. Да, это так получается. Второй раз тоже так же было. Я сама убежала. Мгм. Лучше, чем он бросит меня, я брошу. Мгм. Деген сыяктуу. Ооба. Я Как с недавних пор ушул начала Мгм. чуть-чуть изучать себя, психологию. Я это уже чуть-чуть, наверное, уже понимаю. Мгм. И понимаю, что мне уже нужна помощь психолога, потому что я сама, наверное, не выйду. Мгм. Сиз бул травмада аябай кичинекейсиз да? Бул травманы сиз кичинекей возрастыңызда алгансыз, ал жерде беспомощный. Өзүңүзгө өзүңүз жардам берүү эмеңиз жок да. И сиз бул Мгм, травмага келгенде эле кичинекей болуп каласыз. Бул жерде өзүңүздү алып чыга албайсыз. Туура сезип атасыз. мгм, Травмалардын көбү кичинекей кезибизде болгондугу үчүн ошол жерден өзүбүздү алып чыгуу оор да. Ошондуктан дагы сөзсүз түрдө психолог керек. Сизди сөзсүз түрдө эмеде күтөм, Нурайым. Айым проектинде күтөм. 12 мартта Кудай буйрса старт алганы турабыз. Анан премиумду алганга сунуштайм. Анткени сизге дагы мгм. бир аз жеке разборлор керек да. Aa, Анан бул маселе жеңил эле чечилет, не переживайте. Качанга чейин bundan качып жүрө бермегилеңиз. Хоть Америкага кетип калсаңыз дагы травмаңызды, ушул сезимдериңизди чогуу алып кетесиз. Хоть Мгм, аяктагы эң сонун эркек менен турмуш курсаңыз деле ушул травма менен карайсыз агачы. Мени эч ким сүйбөйт деп ишенип алгансыз да. мгм, Но это не так. Ата энеңиз сизди сүйөт, Аллах таалам сизди сүйөт. Мына бул жерде баарыбыз сизди жакшы көрүп атабыз. Буга ишенгенге аракет кылып баштаңыз. мгм. Мени сүйбөйт деген дагы ишенимди сиз тандап алгансыз. Мени сүйөт деген ишенимди дагы сиз тандасаңыз болот. Бирок ушул жашка чейин сиз буга ишенбей келгениңиз үчүн бир аз убакыт керек да. Батаң кана, батаң кана. Кана Мгм. батаң. Так. Ошондуктан бул жолдо сизди колдогонго мен даярмын. Айым проектинде күтөм сизди. Рахмат, чоң рахмат. Жеңилдеп калдыңызбы? Ооба, бир аз Сурооңузга жооп алдыңызбы? алдым. Жакшы, рахмат. Рахмат. Аябай эме смелая, искренняя экенсиз. Трансформация болгонго аябай даярсыз. Тез эле трансформация болосуз буюрса. Рахмат. Нурайымга жакшы сөздөрүңүздөрдү жазып коюңуздар. Нурайымды эч кандай кооз эч нерсеси жок эле жакшы көрсө болот, Супсуу, жан дүйнөсү таптаза, сонун айым экен. Бизде мындай мини разборлор ушундай болот. Айым проектинде айымдар ушундай зумга киребиз. Мен кайсы бир теманы өтөм, сиздерге техника, практикаларды берем. Же болбосо ушундай разбор кылабыз. Анан Нурайымдын азыр көйгөйү 99% баарыбызда бар. Сүйүү жетишпей калган деген травма бул эң негизги жана сплошной элдин баарында бар болгон травма. Ошон үчүн азыр Нурайымды көрүп дагы канчаңардын жан дүйнөңөр тазаланды бул травмадан, бир кадамга болсо да чыга алды да. Анан кантип травмадан чыгабыз деп эле сурап атпайсыздарбы? Ушундай процессти жашаш керек. Травмадан чыгуу только эмоцияларды жашоо менен чыгат да. Нурайым көз жашын төгүп, сөзү менен сүйлөп,
канча негативдүү эмоциядан чыга алды. Нурайымды көрүп, сиздер дагы кайсы бир жердеги сүйүү жетишсиз болгон жараңызды айыктыра алдыңыз да. Кечээ мен Инстаграмда мындай сиздер менен контакт жок, жакшы эфир өтө албай койдум да, азыр мага аябай мындай жагып атат эфирчи. В потоке мындай байланыш бар сиздер менен жагып атат. Нурайым менен эфир сон болуп жатат дейт. Карачы, караңызчы кандай кооздоп койдуңуз, биздин поле, биздин амени мейкиндикте. Сиз менен сүйлөшө аламбы? Суроом бар болчу да. Мгм. Мен жаңы эле айттым го, биринчи жолдошум Ага. нарциз болчучу. Мгм. Ошол эми анан аны менен 5 жыл жашагам, 2 балам бар да. Анан атам дагы өмүр бою апамды көрүп келген, мыкачы адам да. Анан апам азыр инсульт алып калган, жарым жагы ооруйт, оорукчан, бирок дагы деле жашашат. Дагы деле жашап атат да. Анан экинчи турмушка чыккан, мына 2 ай эле болгон болчу. Ал жолдошум болсо абьюзер экен. Аябай жестко экен да, катуу. Арак ичет экен. Зависимый экен тоже самый элечи. Анан мен аны менен ажырашып келгениме 3 күн эле болду да. Анан мен адан ошо мындай качып эле кетип калдым да, бирок кол көтөрүп эметкен жок, бирок мен өзүмдүн экинчи кичинекей баламды уруп койду да. Анан ал ата энесин да тоготпойт экен да, ата энесине чейин кол көтөрүп коет экен. Анан мен ал болсо келип шаарга келсең шаарга жашайбыз деп мындай эме кылып атат да, бирок мен да азыр кандай эме кылышым керек. Келдим, мына 3-күн болот да бүгүнчү. Азыр отурам. Жайнагүл айым, сиз сүйлөп атасыз, мен сизди угуп карап турам. Угулбай калды, үнүңүз өчүп калды. Кечээ эле көрдүм мен сизди, буга чейин көргөн эмесмин. Анткени сиздики жакшы эле болуп атат. Барсамбы, барбасамбы деген суроо болуп атабы? Жашасамбы, жашабай эле койсомбу деген дагы ойлор болуп атат. Дальше же болбосо дальше эмне кылам, кандай кылам деп мындай эме түшүнбөй атам да өзүмдү. Жайнагүл айым, сиз азыр мындай аябай оор тагдыр Кале жөнүндө кылып атам деп. оор тагдыр жөнүндө сүйлөдүңүз да. Оор тагдыр жөнүндө сүйлөдүңүз, чоң сыноолор жөнүндө сүйлөдүңүз, бирок жылмайып айтып бересиз, мондай болду, ушундай болду депчи. Сиз айтып атсаңыз, мен мындай бир күлкүнчтүү сонун нерсе айтып атат, күлкүм келип атты да, потому что сиз күлүп аттыңыз. Азыр да жылмайып турасыз, жашасонун депчи. Сиз азыр жылмайып атасызбы, жыргап атасызбы же кайгырып атасызбы? Кайгырып атам. Эмнеге кайгырууну монтип кайгырып атасыз? Ушул бар сыйгы. Жемеге тазит. Ошо мындай эме чыгарбайт экем да менчи. Мен көп нерсени мындай эме ыйлап, мындай көп дагы ыйлай албайм да, ушундай жүрөгүм мындай. Билбейм, мерез болуп калганбы, билбейм. Анан кайгымды да көп айтпайм да, ошо күлүп эле, эметип эле жеңип коем да, мисалы үчүн бирөө басынтып же бирөө монтип катуу сүйлөп коюп атса деле мындай күлүп коем да, чыгыпчы. Сиз күйөөңүз уруп атса деле күлө бересиз да. Жыргап элечи, анан буга жагып атат экен деп буруп Жок. да. Мисалы үчүн кайнам катуу сүйлөп койсо деле деп мындай күлүп эметип коем, бирок эметкен жерден эметем да. Сиз эметиш үчүн катты мындай жарылып анан баарын кырып таштайт болушуңуз керек, Ооба. Мен чыдап жүрө берем, эметкенде выгорание болуп кетем да, жарылып кетем. Кармана албай калам өзүмдүчү. Эшик чаптым. Жайнагүл айым, сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштешиңиз керек, абдан өзүңүз менен байланыш жок. Ооба. Жан дүйнөңүздө ушундай бир кайгы жашап атасыз. Физика денеңиз
кубанычты берип атат. Мындай дисконнект да жок, байланыш жок. Сиз өзүңүз менен байланыш жок болгондон кийин башка адамдар менен мамиле куруу жөнүндө сөз да жок да уже. Мамиле кура албайсыз, анткени сиз ичиңизде мамиле жок өзүңүз менен өзүңүздө. ооба, ооба. Айым проектинин негизги фундаментальный модулу алгачкы бир 2-3 жума биз ошол өзүбүз менен байланыш түзүү, өзүбүздү сезүү, түшүнүү, ошол ичибизде болуп аткан нерсени сыртка туура мындай гармонично чагылдыра билүү. Сизде азыр мондай конфликт болуп атат да, бетиңиз күлүп атат, ичиңиз кайгырып атат. Дайыма ушундай эзилип жүрөсүз, энергиянын баары ушул жерден эле түгөнүп калат сиздики. Ооба, ооба ошондой. И мындай абал көптөрдө болот. Муну кылсамбы, буну кылбасамбы, конфликт талаша берет ичинен. Мынтип сүйлөсөмбү, сүйлөбөсөмбү, антпай эле мынтип коеюнчу деп ушундай туура эмес өзүбүздү алып жүрөбүз да. Ичибизде Ооба. болуп аткан агымды мындай агым катары чыгарбайбыз. Буга да толтура энергия кетет. Эң көп энергия жечүү нерсе ушул. Чарчап калабыз да, тез эле ачууланабыз анан кийин. Ооба. Ошол жайнак Ачуулар эле сиз бар. күйөөгө энергия коротуп, кайын журтка энергия короткондон мурун өзүңүздү бир калыпка алып келип, өзүңүз менен достошконго келишиңиз керек. Азыр ошондо могу экинчи турмушумда болдум, келдим деп атам го, ошол жолдошум менен такыр эле мындай байланышты үзүп коеюнбу деген эмеде да дагы деле ошол да, ичимде ошол болуп атат мендечи. Ичиңизде көрдүңүзбү? Ар ким өзүнүн жашоосуна өзү чечим кабыл алат да, эч кимден кеңеш сурабагыз. Кеңеш сурап атканыңыз бул өзүңүзгө ишенбеймин, өзүмдү түшүнбөйм, өзүмдү укпайм деген нерсе да. Сиз өзүңүздүн жүрөгүңүздө сезип эле турасыз, эмне кылыш керек экенин, бирок өзүңүзгө ишенбегендигиңиз үчүн өзүңүздүн үнүңүзгө мындай кулак сала албай атасыз да. Жоопкерчилик ала албайм, мен бир чечим чыгарсам, өзүмө өзүм жоопкерчилик ала албайм. Андан көрө тиги мага жашоомду чечип берсин деп атасыз. Жүрөгүңүздө сезип эле турасыз, эмне кылыш керек экенин. Бирок өзүңүзгө ишеним жок болуп атат да. Ушул нерселердин баарын өстүрүү керек, Жайнак Гүлайым. Канчага чейин күйөөдөн күйөө алмаштырып жүрө бермек Канчага чейин өзүңүздү эң арткы орунга коюп койгонсуз да. Даже оюңузду толук айтпасаңыз, жылмайып бүтүрүп койсоңуз, бул деген өзүңүз менен эсептешпеген болуп атпайсызбы? А сиз өзүңүздү эң артка коюп койсоңуз, эсептешпесеңиз, сизди ким кадырлайт? Эң даже мондай интеллигентный, эч кимди урбаган, мындай мүнөзү жакшы эркек менен болсоңуз дагы, аны сиз 1 жыл, 3 жылдан кийин сабайкылчы кылып коесуз. Ооба, ошондой болду да. Мен биринчи жолдошум. Анткени сиз ичиңизде өзүңүздү сабап тебелеп атпайсызбы? Өзүңүздү өзүңүз мындай ниже плинтуса коюп атасыз да. Сен сезимдериң ничего не имеет значения, вот ты должна быть удобный масканы чыгарып бер элдерге. Элге удобный сөздү сүйлө, элге удобный эмоцияны көрсөт, а ичиңде эмне болуп атканы баары бир. Өзүңүзгө өзүңүз баары бир болгондон кийин сизди ошол абалыңызды чагылдырган эмне? Өзүңүзгө өзүңүз абьюзерсиз да. Анан ошону чагылдырган абьюзер күйөөлөр келип атат да сизгечи. Айтып атпайсызбы, башында күйөөм жакшы эле болчу, анан 3 жылдан кийин сабап баштады деп, А ушул эле абьюзер эркек өзүн баалаган аял менен тогошуп калса, ал аны урбайт. Катуу да сүйлөбөйт ага. Ошон үчүн бул травмалардан чыгышыңыз керек да. Сизди Айым проектине чакырам. Ал жакта полный система менен мындай жан дүйнөңүздү тазалап, практикаларды аткарган сайын ушул азыр Нурайымга мен бул нерсени айтып жеткире алмак эмесмин. Ал моментте жашады, туурабы? Моментте эмоцияларын жашады, кое берди. Ошол сыяктуу процесстерди жашайсыздар да сиздер Айым проектинин ичинде. Ошон үчүн мен сизге мындай кыл деп эч кимге инструкция бере албайм. Ошол моментте ар ким өз жан дүйнөсүндө жарасын жашап кое берет. Ошентип тазаланасыздар да, ошон үчүн эркектердин баары жаман деп жакшы эркекти издеп жүрө бербей, просто жан дүйнөбүздө өзүбүздүн баабызды көтөрүшүбүз керек. Өзүбүзгө абьюзер эмес, дос мамиле жасашыбыз керек. Ошондо
сизге начар мамиле жасалышы мүмкүн эмес. Анан сиз мындай ичиңизде өзүңүздүн кадыр баркыңызды көтөрүп, өзүңүзгө жакшы мамиле кылып калганда, сизге андай эркектер жолобой да калат, сизге андай эркектер кызыксыз да болуп калат. Азыр кызыгып атпайсызбы, жашасамбы ал мен жашабасамбы депчи. Все равно вот эта травма тянет туда, да. Биз страданияларыбызга, кайгыбызга ушунчалык көнүп алабыз, ошонсуз жашай албай калабыз, аддеп эле издей беребиз ошондой. Мисалы, мээбиз кайгырып, страдать этип, унижен болуп жашаганга көнүп калды, ошондо издей беребиз, кайра бара беребиз ошол нерсеге. Биз кайгырганды канчалык жаман көрсөк дагы бирок көнүп калабыз, ошого эле тартылып бара беребиз. Ошон үчүн ошондой адаттардан чыгыш керекпиз, айымдар. Автоматически эле мындай кайсы эмеге туш келип калсак эле ошентип эле жашай бербешибиз керек да. Ар ким өзүнүн чыныгы мындай бул жашоого жашнакай бактылуу болуп жашап өткөнү келдик. Кудай Таалам бизди кор болуп келгиле деп жөнөткөн эмес, баарыбызды бактылуу болуп, асыл адам болуп жашап өткүлө деп жөнөткөн. Кор кылып аткан өзүбүзбүз. Ошо жан дүйнөбүздөгү кандайдыр бир маселелерибизди түшүнбөй атабыз, ой жүгүртүүбүздү өзгөртө албай атабыз, жакшы бир сапаттарга ээ боло албай жатабыз. Жан дүйнөсү жараларыбызга көңүл буруп айыктыра албай атабыз. Ошондон улам эле өзүбүздү өзүбүз мындай сүйрөп жүрөбүз да. Ошон үчүн айымдар, бул жолдо сиздерге жардам берүүгө мен толук даярмын, мындай чын жүрөгүмдөн. Ушундай окуяларды укканда мен мындай жүрөгүм эзилип кетет да, мындай жардам бергим келип кетет да, аябайчы. Бирок колумдан эч нерсе келбейт, только сиздердин даярдыгыңыздар керек. Сиздер мага кайрылып, мен буну алууга даярмын дегенде гана менин билимим бир ишке жарайт да. Азыр көптөрү мындай болот го, күйөөсү телефондо карап эле сүйлөбөйт. Ишке барып келет, жатат, келет, телефонун карайт, сүйлөшпөйт. Анан таарынат. Мен сүйлөш, мага көңүл бур депчи. Ошондой окуя менде да болгон. Декреттин бир 2-3 жылында. Өзү декрет маалында аялдардын көп послеродовой депрессия, анан мурунку травмаларда чыгып, ошол оорго аялдар үчүн өзү ошол кездерде болгон окуяда. Балам мени издеп баштады окшойт, ыйлап атат. Ошо телефон карап эле, анан мага сүйлөгүсү келбей эле күйөөм. Мен менен сүйлөшпөйсүң, мен үйдө отурам бала менен десем, эмнени сүйлөшөйүн сен менен деп коет. Анан бир нерсени айтып бер же деп, ал бир нерсе сүйлөп атса мен сурасам, эмне кыласың сен, тынч отурчу, аялдын темасы эмес бул деп эле ушундай башталган да. Ушул убакытта анан кийин аябай мындай психологияга кызыгып, аял эркек темаларын изилдеп баштагам. Көрсө, мен жана Инстаграмда да бир рилс чыгардым го. Күйөөңө өтө эле катуу мындай сүйүү берип, өтө эле күйөөңдү обожествлять этип, күйөөм деп эле монтуп калсаң, сенин баркың кетет да. Декретте отурган айымдардын единственный взрослый человек в семье, с кем ты общаешься, это мужчина, да, твой. Анан сага ал өтө маанилүү болуп калат да, сени багып атат, балдар кичинекей нормально сүйлөшө албайсың, ал кечинде келсе сүйлөшөйүн деп ошол эле болуп калат жашооңчу көбүнчө. Ошон үчүн декрет маалында дагы мындай социальный жашоону токтотпош керек да, подружкаң менен сүйлөшкөндү, туугандарың менен сүйлөшкөндү токтотпош керек, чтобы күйөөңө жабыша албаш үчүн. Ага ашыкча энергия бере берсең, мисалы, анын жөнүндө кечке ойлонуп атасыңбы, кетип атат энергияң. Аны кечке мага кара деп чалып, жазып, келсе сүйлөш деп атсаң, көп энергия кетип атат агачы. Анан ал тунчук баштайт сенин энергияңан, сенин эмоцияларыңан, сенин вниманияң ашыктыгынан тунчук баштайт. Анан тажагандан чек ара коюп баштайт. Ал сага орой мамиле жасап, сенден качып, сага муздак мамиле жасап, сени түртүп баштайт.
Бунун баардыгы интуитивно кеткен нерсе. Жашоо бул баланс да. Сен ашыкча бергенде ал айтып атат да, мен тойдум, мага жетиштүү, а биз аны укпай атабыз. Болбой эле ашыкча дагы телефонуна чейин кирип чукулап, досторуна чала калып, какта жүрөсүңөр телефонду албаса, тиги тетиги какта бер телефонду депчи. Ошол өзүбүздү дагы укпагандыгыбыз, күйөөбүздү дагы укпагандыгыбыз уш да, ошо ашыкча бере бергенчи. Баркын кетип анан ошентип баланс кылыш үчүн ал сага орой мамиле жасайт да. Анан капа болуп артка тартылып каласың да. Көңүлүң муздап уже артка тартылып баланска келет. Ошон үчүн өзүбүздү жоготпой, бир гана күйөөңдүн жашоосу менен жашап калбай, же бир гана балаңдын жашоосу менен жашап алсаң, балаң проблемный болот, ал ооруй берет, адеп проблема боло берет, бирдеме. Ошол балаң менен аябай алектенишке туура келип калат да. Ошондуктан эч кимди өзүбүздүн алдыбызга койбошубуз керек да. Менден маанилүү киши жок бул жашоодо. Буну айтсаң эле чалкасынан кетет элдер. Өткөндө Инстаграмга чыгарсам, өзүңдү биринчи орунга коюш керек десем, эмелер сүйүүгө муктаж болгон инфантильный эркектин баары тилдеп чыкты го мени. Укмуш тилдешти айыл анайын. Тиги сен болсо үйдү бүлөнүн баарын бузуп атасың, аял деген күйөөнү ыраазы кылыш керек депчи. А эмне өзүңдү сыйласаң күйөөңдү ыраазы кылбай коесуңбу? Почему мындай крайностька кетиш керек да? Либо күйөөңдү кудай кылып алып, дагы жалым сыйынып калышың керек, айтканын баарын кылып. Андай эркектер сөзсүз түрдө манипуляция кылат. Сен мага ыраазы болушуң керек деп эле толтура манипуляция кылышат да. Же болбосо эмне только өзүңдү сүйүп элдин баарын тебелеп салышың керек. Жок, баланс керек да. Өзүң менен өзүң контактта бол, байланышта бол, өзүңдү сыйла, өзүңө кам көр, денеңе кам көр, билимиңе кам көр, иманыңа кам көр, тишиңе кам көр, чачыңа кам көр да. Өзүңө аяр мамиле жаса, өзүңдү сонун бир принцессадай кара. Анан ошол состояниядан күйөөңдү сүйбөгөндө кимди сүйөсүң? Сүйөсүң да, конечно. Балаңды сүйөсүң, үйүңдү сүйөсүң, туугандарыңды сүйөсүң, подружкаң менен сүйлөшөсүң. Анан ошол состояниядан коомду сүйөсүң. Коомго болгон талантыңды, бир билимиңди, өнөрүңдү тартуулайсың. АЭМ проектинде биздин жашоонун туура приоритетке келтирүү системасы бар да. Кантип ресурстуу болом, кантип туура приоритетте жашайм. Мисалы, жумуш кылсам үйүм калып кетти, балам калып кетти, күйөөм калып кетти. Күйөөм десем жумушум калып кетти эмес, баарын чогуу алып кете ала турган система бар. Ошол система менен буюрса чогуу где-то 1-1,5 ай премиум тарифте 3 айга чейин чогуу болобуз айымдар. Бул проектке катышууңуздарды абдан сунуштаймын. Бул комплекстүү проект. Эң биринчиден өзүбүз менен байланыш түзүү абдан маанилүү. Азыр көрдүңүздөр, Жайнагүл айым эфирге чыгып бергениңизге да чоң рахмат. Адамдын, аялдын жан дүйнөсүндө өзү менен өзүнүн байланышы жок болгондо кандай болот? Анан контакт жок болгондо өзүңдү сезиш үчүн катуу удар жегенде анан денеңди сезип, өзүңдү сезип баштайсың да. Эмоцияларың катып калганда сен жашоону сезиш үчүн, эмоцияларыңды сезиш үчүн сага катуу сокку керек. Катуу бир сыноо, катуу эмоциональный шок болгондо гана сиз өзүңүздү тирүү сезип, жандуу сезип, постоянно ошо эмоциональный мондай шокту талап кылып турасыз да. Андай жай, назик, жумшак нерсени сезбей калгансыз уже. Только мондай келтекти сезип көнүп калган да. Жашоочу, мындай жан дүйнөңүзчү ошондой абалга жетип калат. Эгер адам өзү менен өзү байланышпай жүрө берсечи, сиз жапжашсыз, кеч эмес, алдыда сонун бактылуу жашоо күтүп турат сизди. Атыңызга затыңыз жарашып, жайнап, күлүп, гүлүңүздүн баары ачылып, сонун жашоого татыктуусуз. Ошондой жашоого келгенсиз. Эч убакта сиз кор болгонго келген эмессиз. Супсулуу экенсиз, жан дүйнөңүз таптаза көрүнүп турат, жүзүңүз нурдуу, көзүңүз жайнап.
Ошол өзүңүздүн сонун бактыңызды ачкан только өзүңүздүн колуңузда, аракет кылып ниеттериңизди өзгөртсөңүз эле баары буюрса жакшы болот. Ниетти өзгөртүү деген ошол ниетибизде эмнелер бар, ойлорубуз бар, ишенимдер бар, убеждение, травмалар бар. Ошолорду эле тазалап, фильтрлеп алсак, Аллах таалам наркы жакта нерсени өзү оңдоп коет да. Күйөөңүздүн жүрөгүнө мээрим салып коет же вообще сонун бир жаңы күйөө берип коет дегендейчи, жаңы деңгээлдеги, жаңы тагдырдагы. Менде бир эме болгон, кардарым бир 5-6 жолу жеке терапия өткөн. Күйөөсү 15 жыл жашап, 4 баласы бар. Аябай сабач экен күйөөсүчү. Анан бир сабаганда качып чыгып кетиптир, Россияга учуп кетиптир. Балдары бир аз чоңоюп калган балдары менен калтырып эле түнү менен качып кетиптир да Россиягачы. Анан ошентип жүрдү. Россияда как раз мен менен иштеп атты, терапия өтүп атты. Анан эметип көп нерсени түшүндү айымчы. Анан атасы кичинекей кезинен өтүп кеткен экен, атасын абдан чоң тарынычы бар экен да, сен мени таштап кеттиң дегенчи. Атам жок, эркектер таштап кетет, эркектерге ишенсе болбойт деген ушундай травмалар пайда болуп калыптыр. Ошолорду кое берди, аябай атасы боюнча көп ыйлады. Анан бир сексуальный насилие болгон экен жашыраак кезинде. Ошол боюнча аябай травмасын кое берди. Анан ошенткөндөн кийин где-то бир айдан кийин күйөөсү да уже кет деп эметкен болчу башындачы, жогол деп. Анан кийин күйөөсү эметип баштады. Кел депчи. Өмүрү акча берчү эмес экен, 1 тыйын акча берчү эмес экен, только өзүнө өзү тапчу экен да аял. Акча берип бир 60 000 сомдой билет ал, кел, сени сагындым, жашайбыз деп. Күйөөсү ошентип мурун антип дей чакырчу эмес экен, өзү айла жок эле барчу экен да. Балдарым бар депчи. Анан ошентип чакырып, акча бербеген күйөөсү акча берип, аэропортко келип тосуп алып, Гүл менен отельге алып барып, свидание кылып, 1-2 күн отельде жашашты. Анан ынтымактуу жашынакай үй бүлө болуп калды. Уруу соккусу жок эле. Анан 5-чи баласын төрөштү. Ошондой болду да. То есть абьюз үй бүлөдөн дагы кетиши мүмкүн, толук мүмкүн. Но бир шарт, өзүң үстүңөн иштеш керек да. Качан бул мага назик мамиле кылат, эмнеге бул өзгөрбөйт деп аны күтүп жүрө берсең өмүр өтө берет. Качан жан дүйнөм өзгөрүп, өзүмө жакшы мамиле кылып, ошол эркектерге болгон тарынычтарды кое берсем деген суроону коюшубуз керек. Айымдар, акча боюнча эфир дегенбиз, башка нукка кетип калдык. Бирок акча боюнча да теманы козгой кеттик, Нура айым аркылуу. Мисалы, акчаны эмнеге тез кое берип жүрөм, эмнеге мындай ненужный покупкаларды кылам деген суроого Нура айымдын травмасы чыкты, сүйүүнүн жетишсиздик травмасы чыкты. Демек, ушул нерсени толуктаганда дагы мен өзүмдү сүйгөндү үйрөнсөм, акча менде туруктуу калат деген нерсе да, Нура айым. Акча менде туруктуу, жугуштуу, берекелүү болот деген нерсе. Кеч кирип калды окшойт айымдар, практикага дагы бир эгер дополнительный практика кылсак, жарым сааттан ашык өтүп кетет. Баарыңыздардын балдарыңыздар уже укташы керек, мен да балам укташ керек. Эфирди аяктай берели. Бул акча боюнча проработкалар буюрса, айым проекттин 3-чү модулунда болот, VIP тарифте. Стандарт тарифте болбойт. Ошон үчүн акча вообще карыздан кутулам, акча туруктуу болсун, күйөөм кирешеси көбөйсүн десеңиздер, сөзсүз түрдө VIPке келиңиздер. Бирок стандарт тарифте өткөн айымдарда деле сөзсүз түрдө акча жагынан улучшение болот. Анткени өзү менен өзү ичинде контактта болуп, өзүн баалуу сезген, татыктуу сезген, жан дүйнөсү тынчыган айымда акча көбөйбөй койбойт. Сөзсүз түрдө көбөйөт. Ошондуктан айым проекттин хоть стандартына келесиңер, VIP премиумна келесиңерби, результат катары Кудай буйруса акча жеңил келип баштайт. Үй бүлөңөргө, күйөөңөргө, силерге белектер көп келе баштайт, ден соолугуңар чыңдала баштайт, жан дүйнөңөр тынчый баштайт, Кудай буйруса. Мамиле темасы негизи жеңилдей баштайт. Бул биз аракетти кылабыз, результатты кимге кандай чудесный результаттарды берет, Аллахтын иши ал.
ал жака аралашпайбыз, бирок практикада болуп аткан нерселер менен бөлүшүп атам да. Азыр эме бул жерде Бактыгүл айым барбы? Бактыгүл айым дагы эфирге чыгып коеюн деп атты эле. Ушу Бактыгүл айымга сөз берип, эфирде болсо, анан эфирибизди аяктай берели. Менде мурда окуп кеткен Бактыгүл айым, эфирдесизби? Азыр бүгүнкү эфирден кандай бир инсайт алдыңыз, кандай пайда алдыңыз, айымдар? Жаза кетиңиздер, пока жазып туруңуздар. Кызым турмушка чыкпай жүрөт, 34 жашта. Мени күнөөлөйт. Кызым биринчи турмуштан атасы өтүп кеткен. Менин экинчи турмушум бар. Өзүнө суроо берүү аркылуу көйгөйлөрү чечим тапса болот экен. Ооба. Замир айым, ушул теманы жакшы ачып калдыңыз. Турмушка чыкпай жүргөн кыздар дагы сөзсүз түрдө айым проектине келиңиздер. Анткени бул жерде ата энеге таарыныч абдан чоң бар жатат. Ошону тазалаш керек. Мен жалгызмын, мен сүйүүлүгү татыктуу эмесмин деген сезимдер бар. Ошолорду дагы кое бергенде сөзсүз түрдө бул тазалануу эмнеге алып келет? Бирөөгө ишенгенге, бирөөгө жүрөгүн ачканга, мени таштап кетет деп коркпой, ишенүүгө жүрөгү ачылат да. Анан Замир айым, сиз өзүңүз дагы, кызыңыз дагы келиңиздер. Биринчи турмуштан атасы өтүп кеткен. Сиздин турмуш жолуңуз дагы көрдүңүзбү? Оңой болбоптур да. Демек, бул сиздерде аялдар линиясында сиз, демек, апаңыз дагы ушундай бир оңой эмес турмуштан өткөн. Сиз апаңыздан, сиз кызыңызга өткөрүп келатасыңар да муну муунга передача кылыпчы. Ушул нерсени токтотууга убакыт келди. Ата эненин негативдүү программаларынан сепарация болуу техникасын да берем. Ошол нерселерди өтүңүздөр келип. Бактыгүл айым эфирге келип калды. Сизди угуп атабыз. Бактыгүл айым Сайпидинова, эфирге чыгыңыз. Саламатсызбы, Бактыгүл айым, кандай? Жакшы. Бактыгүл айым, угуп жатамынбы? Менин интернетим начар болуп атат да. Анда кыскача айта кетиңиз. Бактыгүл айым, угулуп жатабы? Менде интернет катып атат да. Жакшы болуп калды эми. Кайра катып калды. Мен сизди 2023-жылы окудум, Бактыгүл айым. Бул жактан кайра катып калдыбы? Жок, уланта бериңиз. Сонун негизи мен буга чейин такыр онлайнга келген 3-жылы декретте отуруп келип калдым да. Анан сиздин сабагыңызды окудум. Өтө сонун түшүндүрүп бергенсиз да. Ал жакта менде негизи атама болгон таарынычтар көп болчу. Ошолорду кагазга жазып туруп өрттөгөнсүздөр деген техникаларыңыз барго. Угулуп жатабы? Ооба. Ошол таарынычтарымды жеңе алганмын. Андан сырткары акчага болгон техникаларыңызды жасаганмын. Ошолордон дагы сонун азыркы учурда кирешем айына 100 000 тегереги болот да. Ошол учурда канча болчу? Буга чейин ошол ал учурда жок болчу. Декретте отуруп калган учур болчу да. Үйдө отурган кез болчу. Негизи мен гос жумушта иштеп жүрчүмүн мурда. Декретте отуруп калгандан кийин киреше келбей калган. Анан сиздин сабагыңызды
окуп өзүмдө болгондон кийин сонун кирешелерге 20 жылдан бери уже ар бир ай сайын менде киреше болуп турат да, Кудайга шүгүр. Жакшы. Сиздин сабактарыңыз өтө сонун. Анан негизи мындай ар бир практикаңыздан пайда аласың да. Жөнөкөй эле көрүнүшү мүмкүн, бирок ошол нерсе биздин жан дүйнөбүзгө канчалык таасир берип, канчалык өзүбүзгө сонун эмоцияларды алып, даже биз өзүбүз туура дем алганды деле унутуп коет экенбиз да кээдечи. Ошол нерселериңиз жаккан да мага. Анан биз көп жерди карайбыз го, мынтип жерди карап эле басып жүрө беребиз да, мисалы үчүн. Сиз жанакы неме дегениңиз жаккан да мага. Асманды карасаңыздар өтө бийик, ал жакта сонун атмосфера депчи, анан сиздер астыңыздарды эле карай берсеңиздер өзүңүздөргө жараша киреше келет деп айткан элеңиз го. Ошол негизи чын экен да. Канчалык бийиктерди көргөн сайын биздин максатыбыз дагы бийиктей берет экен да. Рахмат, Бактыгүл айым. Сиз ошол ата терапиясынан кийин жылыш болду окшойт, финанс. Ооба. Мен ичимдеги таарынычтарды чыгаргам да, ошондон кийин жакшы болгон. Чыгарып салгам да, мындайча айткандачы, кой бергем, сиз айткандайчы. Ага чейин кой бере албай эле жүргөм да. Жакшы. Сонун. Чоң рахмат, сиздин сабактарыңыз негизи өтө сонун да. Көргөн сайын кайра тажабайсың да акчага болгон сабактарыңыздычы. Чоң рахмат эфирге келип бергениңизге. Мындан ары да береке, жакшылыктар көбөйө берсин. Үй бүлөңүз менен чоң бактылуу болуңуз. Ошол айымдар, мен сиздерди эч кимиңиздерди айым проектине келгиле деп заставлять этпейм, жалдырабайм. Болгон эмемди чын жүрөгүм менен сиздерди просто чакырам. Көрдүңүздөр Бактыгүл айымды, кече Жылдыз айымды, азыр Элзат айым деле случайно жок жерден эле келип эле өзүнүн историясы менен бөлүшүп калды. Анан бул айым проектинин кийинкиси качан болот билбейм, бирок кийинкиси мындан кымбатыраак болот. Анан убакыт, мисалы 2026-жылы башталды. Карасаң убакыт тез эле өтүп кетатат. Мына карасаң жаз, мына карасаң жай, мына карасаң күз, мына карасаң кыш, кайра эле 2026 өтүп кетет да. Анан ошол 2026-ны кандай өткөрүсүздөр? Жылдын башында как раз сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Жан дүйнөңүздөрдү жаңылап, оюңарды, сезимдериңерди, ишенимдериңерди жаңылап 2026-ны сапаттуу, жаңы деңгээлде, сонун мындай гүлдөп, ачылып жашасаңыздар болот. Же болбосо эски ойлор менен, эски реакциялар менен, эски ишенимдер менен, эски травмалар менен мурунку кайгыңызды кучактап, бөпөлөп, коргоп, дал ошо 2027-ге алып кетсеңиз болот да. Бул көйгөй, бүгүнкү жашооңуздагы көйгөйлөр мурунку ой жүгүртүүңүз, сезимдериңиз, мурунку кыймыл аракеттериңиз, реакцияларыңыз менен пайда болду да. Эми сиз проблеманы кет деп кубалап, аны күнөөлөбөй, ой жүгүртүүңүздү, сезимдериңизди, реакцияларыңызды алмаштырсаңыз, сиз башка эмеге өтөсүз да. Мындай тандоо бар да бизде. Аллах таалам сен ушуну жашайсың деп бизди эч кимди мажбурлабайт да. Тандоолорду берет. Сен оюңду өзгөртүп бактылуу жашасаң болот, эркинсиң. Сен оюңду мен эч нерсе татыктуу эмесмин деген ойду тандап алып, сен ошондой кур калган жашоодо тандасаң болот. Тандоо көп, миллион вариант тагдыр берет бизге. Анан ниетибизге жараша, ой жүгүртүүбүзгө жараша тандап алабыз да. Анан эмне күнөөлөйбүз Кудайды, сен мага жаман нерсени берип атасың. Эч кандай жаман нерсе берген жок. Баарыбызга чексиз көп сонун рызыкларды, сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Бирок ошону көрүп атасызбы? Жашоого таарынычыңыз бар, обиженный болсоңуз көрбөйсүз. Ошол сизди көзүңүздү мындай тор кылып коюп аткан негативный эмоция, сезим, ишенимдерди кое бергенде, сиздин чыныгы потенциалыңыз ачылат, чыныгы бактылуу тагдырыңыз ачылат. Ошол жолго
баруу сиздин колуңузда. Бул көйгөйлөрдү дагы канча сүйрөп жүрөсүз, дагы канча жылдан жылга алып кетесиз бул проблемаларды. Ну, хватит уже страдать, да, женщины, хватит уже страдать. Ар бириңиздерди айым проектине чакырамын. Бул как раз жылдын башында, сонун Рамазан айынын касиеттүү куту менен дагы жан дүйнөнүн жаңылануусуна абдан таасир берет Рамазан айы дагычы. Рамазан айы бул асыл адам болууга, жан дүйнөсү тазалаганга Аллах Тааладан берилген шанс. И как раз ушул айда, ушул айдын урматы менен дагы биз жакшы трансформация болобуз, жеңил трансформация болобуз да. Ошого ар бириңиздерди күтөм. Болгону базовый тарифтики канча эле базовый тарифтики 10 000 болуш керек азыр. Мынакей азыр көрсөтүп берем сиздерге. Көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? В общем, базовый тарифтин баасы өзү 12 000, 48 сааттын ичинде катталгандар 8 000 менен катталат. VIP тарифтеги 18 000, 48 сааттын ичинде катталгандар 13 000 менен катталат. Анан премиум тарифтеги 85 000, 48 сааттын ичинде катталгандар 65 000 менен катталат. Анан сонун рассрочкабыз дагы бар. Адал рассрочка деген М-банктын ичинде. Ал жактан 4 айга бөлүп төлөсөңөр дагы болот. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Эртең бүгүн анан деп жүрө бергенде эмне ошол эле мышление, ошол эле сезимдер, ошол эле реакция менен сизге жасалган мамиле ошол, акча деңгээлиңиз ошол, мамиле деңгээлиңиз ошол, бүт ошол бойдон эле кала берет да. Эгер сизге бул окей болсо, окей, кала берсин. А эгер жок, мен жакшыраак жашоого татыктуумун десеңиз, анда жан дүйнөңүздөгү болуп аткан процесстерди алмаштырмайын, тегерегиңизде жашоо алмашпайт. Бул уже качантан бери далилделген бир чындык да. Анан ушул эмеге акча короткуңуз келбесе, мисалы, курска акча короткуңуз келбесе, бул дагы сиздин тандооңуз. Кошумча бир көйнөк алып акча коротсоңуз болот, маникюрга барып акча коротсоңуз болот, конокко барып акча коротсоңуз болот. Бирөөгө бир нерсени көрүнөм, тастыктайм деп акча коротсоңуз болот. Баардыгы сиздин тандооңузда. Же жан дүйнөңүздү мындай өзгөртүп, жашоомду толугу менен өзгөртүп, сонун жашоого келем деп акча сарптасаңыз болот. Убакытты деле, убактым жок окуганга десеңиз, убакыт бар баарыбызда. Только приоритет да, тандоо. Мен өзүм жашоомо жоопкерчилик аламбы, албаймбы? Буга убакыт жумшаймбы, жумшабаймбы? Же баардыгы күнөөлүү, баардыгы оңолуш керек, мен эмес деп жүрө беребизби? VIP канча убакыт болот дейт? Где-то 1,5 айдай болот. VIP'те ошол мен деген фундаментальный модуль баарыбызда болот. Өзүм менен байланышуу, өзүңдүн көп комплекстер, негативный убежденияларды коюп берүү. Анан үй бүлө менен мамилеге өтөбүз. Бул базовый тарифке. VIP тарифке мен, үй бүлөм, акчам деген 3 модуль тең болот. 3 модуль тең, бул куру сөз эмес. Сөз түрдө практикалар менен, техникалар менен бекемделген сабактар, ушундай зум разборлор болот да. Эч ойлонбостон келе бериңиздер. Анан көрдүңүздөр, мисалы Бактыгүл айым деп ошо мен курсума 4-5 000 короткондон аянып жүрө берсем эмне? Акчасы жок, декреттеги кичинекей Бактыгүл болуп жүрө бермек. Азыр болсо эмне? Болгон ушу бир канча ал убакта курс бир 4-5 000 болсо керек эле, ошону төлөп, азыр айына 100 000ден таап атат да.
туурабы? Мисалы Элизат айым деп коркуп же болбосо ошо билимден аянып, ошо билимге 5-6 миң төлөгөндөн аянып жүрө берсе, наемный работник болуп жүрө бермек. Азыр эмне магазиндерди ачып, өзүнө иштетип коюп, эркин жүрөт да. То есть билимдин таасири ушунчалык айымдар. Билим менен биз жашообузду дагы ылдам, дагы сапаттуу өнүктүрө алабыз. Ошондуктан билим алгандан эч убакта аянмаңыздар. Тем более бул абдан арзан баада коюп атам. Бөлүп төлөсө болот, 4кө бөлүп төлөсө болот. Мисалы 8.000 4кө бөлсөңөр, айына 2.000ден бөлүп төлөп, сонун 1,5 айлык трансформационный проектти, курсту өтсөңүздөр болот. Бул жашоону толугу менен до и после кылып өзгөртө турган проект. Бул жөн эле силерге лекцияларды өтүп, давай тургула бол, бүгүнтөн баштап өзүңөрдү жакшымын деп ойлогула деп эле силерди бир мындай лекцияларды өтүп эле эметпейм да. Мен только трансформация жашатам. Мен только ошол мындай до и после кылып бөлө турган эмоцияларды жашатып, трансформация жашатам да. Кудайга шүгүр, мен буга билимим, тажрыйбам жетет. Жөн эле силерге бүгүнтөн баштап давай сен ханыша бол, сексуальный бол, анан жылмайып жүр деп мен силерге инструкция бербейм. Только мен мындай процессти жашатам, азыр көрдүңөр, Ошондуктан жашооңорду до и послеге бөлө турган бул проект. Ассалому алейкум, Бактыгүл айым. Ул болсун дейт, видеоңузду. Да. Это я продюсер болсун, азыр видеомду күйгүзө албай жатам. Мен дагы отзыв берип, сиздин сабактарыңызды калтырбайм эч эле. Ошон үчүн отзыв берип коеюн деп аткам, өзүм эле чын жүрөгүмдөн. Неден баштаарымды да билбей калдым. Просто аябай бергим келип кетти. Эмеден баштасаңыз болот. Биринчи эмеден, сабактан, мисалы до ушул менин психология сабактарыма чейинки ул болсун, анан азыркы ул болсун да. Кыскача айта кетсең. Сиздин психологиялык сабактарыңызга чейинки ул болсун. Азыр мисалы өздөрүнүн эле адамдары айтышы мүмкүн, же болбосо мисалы атайын эле даярдап алып келиши мүмкүн деп дагы ойлошу мүмкүн. Бул жактагы айымдарчы андай эмес. Мен просто эле сиздин инстаграмыңыздан көрүп жүрүп, анан кийин эфирлериңизге кирип атам да. Анан өзүм эле чын жүрөгүмдөн ошо курсуңузга мындай ыраазычылык, сизге ыраазычылык билдиргим келип кетти. Себеби аябай кандай десем, менин жашоом до и после болуп өзгөрүлгөн, 380 градуска өзгөрүлгөн да. Анан мен сиздин курсуңузга чейин квартирам жок болчу, өзүмдүн машинам жок болчу, акчам жок болчу. Мисалы 15 000 сомдук акчаны аябай кыйналып табат болчумун да. Мисалы 15 000 сом акча табыш үчүн 2-3 проектте иштеп, эртеден кечке иштеп, түндө иштепчи, ошентип кыйналып табат болчумун. Анан кийин даже мындай жашоо аябай кыйын болчу да, потому что кечке тарына беришим экен да, ар күн келечи, бул мынтип атат, бул тигинтип атат деп мындай аябай тарыныч көп болчу экен. Анан мындай жакындарыма деле тарына беришим экен. Анан бир жолу билесизби, сиз болуп бардыгыбыз терапияга барып олтурганда, сиз пластилин менен терапия аткансыз мага. Ошол пластилин менен терапияңыз мындай жашоомду аябай өзгөрткөн да, ошонун эртеси күнү башка болсун болуп ойгонгом да. Себеби ага чейин мындай мен өзүм көрсө жакындарымды күнөөлөй беришим экен. На самом деле просто мен өзүмдүн оюм түз болчу эмес экен да, адамдаргачы. Анан азыр канча жыл, 2022 окуган экенмин сизден. Азыр менин өзүмдүн квартирам бар, машинам бар. Азыр скоро уже буюрса 1 айдын ичинде өзүм экинчи квартирамды алайын деп атам. Вот, ошондой. Куттуктайм. Квартираң ремонту сонун болду, кут болсун. Эме ул болсун, сонун эме алып барат, блок алып барат, продюсер өзү. Мисалы эме сиздин курсуңузга чейин эч бир эркек менен сүйлөшө алчу эмесмин да. Эч элечи, мындай кандай десем, бардыгын эле
алсыз көрө берчимкен же болбосо эч бир Кийин албай, эркек ишенчү эч бир эркек ишенчү эмес мен гүл алып келип атса деле, тигини алып келип атса деле мага аз дей берчүмүн да. Мисалы мен өзүмдү аябай эме мындай көрөм, анан тигиндей көрөм деп текеберчилик аябай күчтүү болчу экен да. Анан сиздин курсуңуздан кийин мындай өзүм менен байланыш түзгөндү, өзүмө мындай көп нерсеге уруксат бергенди, мисалы керек болсо ошол кезде мен өзүм текеберленгенден дагы өзүмө уруксат бере алчу эмес экенмин ошондой адамдар менен сүйлөшкөндүчү. Анан бай адамдар менен сүйлөшкөндө уруксат бере алчу эмес экенмин. Азыр мисалы только бай адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөндүм сиздин курсуңуздан кийинчи. Себеби акча психологиясын окуп чыккандан кийин мындай уже кандай айтсам, акчадан проблемасы бар адамдар менен сүйлөшкүм келбей калат экен да. Лучше мындай жакшы эми кандай айтсам, байыраак адамдар менен сүйлөшүп ошолордон көп нерсе үйрөнгөн аракет кылып калат экенсиң. Анан эң башкы нерсе жакындарым менен мамилем өзгөрдү. Анан сиздин курсуңуздан кийин бул жакта бойдоктор да отурушу мүмкүн, может. Мен айтып калам да бойдок подружкаларымачы, Бактыгүл Пысай, Бактыгүл Арстанбекова барып окугула депчи. Эмнеге десе, мындай күйөөгө тие албай жатасыңар, потому что силердин блокторуңар бар депчи, мындай нормальный бала келбей жатат деп. Анан мен ошо сиздин курсуңуздан кийин альхамдулиллах мындай өзүмдүн өмүрлүк жолдошумду тапкам. Анан сиз ошондо айттыңыз эле да, мындай эгер өзүңдүн жолдошуңду кандай элестеткиң келип атса, ошондой элестеткиле депчи. Мындай тыйбагыла өзүңөрдү депчи. Мындай мага бул туура келбейт, мен буга татыксыз эмесмин дебей, каалаганыңардай элестеткиле деп. Анан мен ошондо түрктөргө окшош эркекти элестеткен да. Түрктөргө окшош, мындай красивый, красавчик. Анан ага чейин мага мындай красавчик балдар келбейт болчу. Азыр жолдошум красавчик, түрктөргө окшош, баардык жагы түрктөргө окшош да, мындай эмеси парадасы дагы. Анан азыр ошо күлүп калам ошону ойлопчу, мындай ошондо жакшы эле элестетип койгон экенмин деп. Ошондой сиздин курсуңуз аябай жардам берди мага. Бул жактагы ар бир айымга, даже мен дагы азыр окуйм деп атам. Буюрса тапшырып окуп кайра эле билим ала бериш керек экен да, мындай токтоп калбай элечи. Сиздин курстарыңыз мындай Кыргызстандагы миңдеген адамдардын жашоосун өзгөрткөн да. Азыр мисалы менде акчага болгон вообще коркуу жок. Сиздин курсуңуздан кийин мындай акча кантип табам же болбосо акча жок калсачы деген ой жок да. Акча мени өзү эле издеп келе берет. Мындай чоң акчалар Болбосо 15.000 таба албай жүргөнсүң убагында. Ооба, 15.000 таба албай жүргөм. Азыр мисалы мен үчүн 1 миллион табыш, 2 миллион табыш вообще проблема эмес да. Мисалы мен эсти бир нерседен эметип баш тартсам дагы кайра эле ошол акча өзү эле издеп келе берет да. Жакшы, Улбулсун айым. Мындан ары дагы жакшылыктар сизди коштой берсин. Чоң рахмат чын жүрөгүңүздөн ушинтип бөлүшүп койгонуңузга. Сиздин окуяңыз дагы бирөөнүн жашоосун сонун нукка буруп кетишине себепчи болсун, буюрса Алла ыраазы болсун. Мен мындай өзүнчө эле үстүмө мындай бал төгүлгөндөй эле мурашки болуп атат да. Вообще кайф болуп атат мага. Кандай Алла таалам сонун мага ролду берип койгон депчи. Бирөөнүн жашоосуна жаман таасир эмес, жакшы таасир бергенге бир мени ключик кылып койгон деп аябай сүйүнүп атам. Чоң рахмат баарыңарга. Аллага шүгүр. Анан бул жерде суроо келип атат. Бир жарым айда өзгөрсө болобу деп. Бир моментте дагы өзгөрсө болот да. Азыр мисалы Нурай айым бир момент жашады, эмоцияларын жашады, эмоциясын кое берди. Уже Нурайым башка. Ошол разборго чейинки Нура башка, азыр башка да. Ар бир практика, ар бир көз жашы, ар бир ошол эмоцияны кой берген процесс сизди өзгөртөт. Ошентип топтолуп барып жакшы результаттарга алып бара берет да. Анан мен сиздерди өзгөртпөйм, мен сиздерди эч нерсе кыла албайм. Мен болгон билим менен бөлүшөм. Өзүңөр ошону жашап, колдонуп, анан натыйжаны ошол аракетиңерге карата белекти Аллах таалам берет, айымдар. Силерге эч кандай гарантия бере албайм. 1 секундтан кийин эч кимдин эмне болор, ким бар, ким жок, гарантия жок. Аллах таала гана чечет да. Ошон үчүн силерге мен гарантия бере албайм, бирок логически
причинно-следственный связь деген бар да, буну кылсаң, мисалы, бул жерде аттасаң, арыкта аттап кетесиң, аттабасаң кулап кетесиң деген сыяктуу мен силерге жол көрсөтө алам. Бул техниканы кылсаң, бул эмоцияны кое бере аласың. Бул техниканы кылсаң, бул эмоцияңды күчтөндүрө аласың деп мен силерге ошондой жол көрсөтө алам. Анан аракетти кылабыз баарыбыз. Алла Таалам буйруп баарыбызга жакшылыктарын берет деген үмүт менен. Ошол айымдар, эфирибизди аяктай берели. Баарыңыздардан Алла Таалам ыраазы болсун. Ар бириңиздерди айым проектинде күтөмүн. Ден соолукта болуңуздар, оорусуңуздар кабыл болсун, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, ар бир үй бүлөдө, ар бир айымдын жүрөгүндө тынчтык болсун, амин. Алхамдулилля. Эфирди жабатам. Анан кимде ким бир ыраазычылык түрүндө бөлүшкүсү келсе, стористе бүгүнкү эфирден бир инсайт менен стористе бөлүшүп коюңуздар, мени отметка кылып жаштырыңыздар.